леченияга келип эле анан кийин парктан ырдап калдым да. Ынтымактан. Ынтымак парктан ырдап калдым, анан ошентип эле жылдызым жанып кетти. Любой ырды бергиле, мен атайын жаман ырдайын дагы кетем дедим. Царица боюнча сөз кылсак, долбоорго кантип барып калдыңыз? Жолдошум мал менен болчу. Мен болсо уйсап, үйдө кызым менен. Сизге так келбеген ыр болуп калсачы, мисалы үчүн, бул ырдай албайм мен. Кыргызча ырдайын десем дагы эмнегедир эле мына көп жерден байкайм да. Кайра англисче сурай беришет. 2011-жылкы конкурста айтып кайттыңыз. Ошол конкурста сизди адилетсиздик. Жалаң эле орустар экенсиңер, мен эле жалгыз кыргыз жүрөм. Эмне үчүн жүрөм мен бул жерде? Силер ошо бир целиңер бар да. Кыйынчылыктарды айтып кеттиңиз, ыйлаган кезде айтып кеттиңиз. Жок, ырчы болбойсуң. Кой. Артист болот Уят. деген эмнеси Артист уят. деген уят. Ооба, сен мен шерменде кылайын деп атасыңбы? Жүрөгүңдө күйүп турсун махаббат жалын, бийик болсун нураның. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Сиз менен Семетей Аманбеков, журналист. Бүгүнкү биздин эксклюзив KG каналындагы подкасттын коногу элден чыккан ырчы Бегимай Турузбекова. Баарыңар таандыгыңар болуш керек. Бегимай, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Чоң рахмат биринчиден убакыт таап биздин студияга келип ушул маек бергениңизге. Жакын арада сизди ушул Царица чоң долбоорунда көрүп, сизге аябай мындай балет еттик. Мен интернетте байкап аттым, жалаң эле кыргыздар эмес, казактар, армяндар, өзбектөр баары жан тартып, боор тартып сизге аябай мындай күйдү да. Ооба. Анан азыр дагы абдан жакшы бир жаңылык уктум. Дагы кыздуу, үчүнчү кыздуу болупсуңар. Бешик бооңуз бек болсун. Кандай өттү? Жакшы эле көз жарып алдыңызбы? Жакшы өттү, чоң рахмат, куттуктооңузга чоң рахмат. Эми ошо бала менен бардык жакка жетишкенге аракет кылып атабыз, колубуздан келишинче. Чакырганыңыздарга дагы чоң рахмат. Аман болуңуздар. Кыздын атын ким деп койдуңуз? Кызыбыздын атын Аймелек деп койдук. Аймелек. Аймелек деп менен бир турган. Аймелектин немесинде, значениясы кандай? Аймелек, мелек бул периште. Анан айды негизи түрктөр мелек дешет экен. Мелек периште дешет. Периштени мелек дешет экен да. Анан биз айды кошуп койгонбуз башына. Анан менин бир тууган эжекем койду атын. Эмнегедир ушул атты мен боюмда бар кезде, мына төрөйм деп турган кезде ошо айтып калды. Ушундай Бегимай, Жеңишбек туура көрсөңөр атын мен коеюнчу деди. Макул коюңуз дедик экөөбүз тең эле. Анан атын айтты, ушундай Аймелек деп койсок кандай болот деп, анан ушундай ат жагып атат мага деп калды. Мелек деген эмне экен десек, периште экен деп. Биз периште дейбиз го. Периштени түрктөр ошо мелек дешет экен да. Анан ошо ушундай карап угуп эметип калдым, окуп калдым интернеттен депчи, аябай жакты мага, укулуктуу экен деп. Анан макул, анда Аймелек болгондо ошондо бул айдай периште болуп кайды, сулуу деп ушундай ат эметкен. Мындай абдан необычный ат экен, мен мындай укпаптырмын. Ооба, негизи менин улуу кызымдын дагы аты башкача, аны дагы баягы жаңы койгондо ушунчалык таң калышты эле элдер укканда, бир башкача ат экен. Биз дагы неберелүү болсок деп, апаларчы неберелүү болсок ушинтип ат койбосок деп, Аяруу чоң кызыбыздын аты. Андан кийинки кызыбыздын аты Регина, анан үчүнчү кызыбыздын аты Шаймелек. Дагы бир жолу куттуктайм. Мен кызымдын, улуу кызымдын дагы аты Айлун. Ошо кыргыздарга ай деген мындай абдан жараша турган неме окшойт, сөз окшойт. Анан Царица боюнча сөз кылсак, ошол долбоорго кантип барып калдыңыз? Анан ошол жактагы эң кызыктуу болгон эпизоддорду, нерселерди айтып берсеңиздер. Царица долбоорун уюштуруп жатышканда эле, башында эле 1 жыл мурда эле мага жазышканда, анан 1 жыл мурда жазышты, ушундай Бегимай, саламатсызбы? Ошентип биз бир чоң шоу уюштуруп аттык эле, жаңы деп, бизде масштабдуу эң чоң шоу биздин телеканалыбызда 1 жолу депчи. Анан андай мындай телешоу уюштура элек болчубуз, 1 жолу уюштуруп атабыз. Ошо сизден бир колдоо керек болуп атат. Ушундай келип катышып берсеңиз деп калышты. Анан макул, эгерде мага ылайык келсе катышып берейин дедим. Ошондон кийин эле ооба сизге датасын, анан кийин бүт жол жобосун түшүндүрүп беребиз деп деген боюнча эле жарым жыл жоголуп кетишти. Анан жарым жыл жоголуп кеткенден болбой калды го деп ойлодум. 1 жолу уюштуруп атабыз дешти эле, ошо болбой калган го, пландагыдай болбой калган, ойлогондогудай болбой калган го деп ойлогом. Андан кийин жарым жылдан кийин кайра байланышып, анан ошондо айтышты, ушундай долбоор тууралуу сизге кененирээк айтып берели дедик. Ушул убакка чейин ошол менен иштеп аттык, кандай кылабыз, эмне болот, эмнеден башталат, кандай кылып бүтүрөбүз дегенде канча
участник болот дегендей ошонун баарын анан ошондо түшүндүрүп беришти. Анан канча участница болот мага айтышкан жок башында, бирок чисто багы айымдардын арасындагы бул шоу болот деп айтышты да. Чисто айымдардын арасындагы, анан элден чыккан айымдар деп айтты. Бул жерде мурда кийин таанымал айымдар болбойт дешти. Анан жашоосунда бир мындай болотко баягы кыйынчылык баштан өткөргөн дегендерчи, дегендей ушундай бир тагдырлары тайкы болгон, кыйналып жүрүп ушундай бир чоң бир жолдон өтүп, кыйын жолдон өтүп, анан кийин ушундай бир этапка келип, анан аягында ушундай бир бакыттап ушундай кеткен айымдар болот эмеспи? Баягы жолдору ачылып кеткенчи, ошондой айымдарды чогултуп аттык эле деп айтты. Бир өзгөчө эмгек менен өзүн кылган жулдуздарды издеген экен ошондой да деп булар. айтышты. Анан сизди ушундай чакыралы дедик эле, келип берсеңиз деп калды. Анан макул барып берейин, бирок шарты кандай болот десем, ушундай жол киреңизди төлөйбүз, баарын төлөйбүз дешти. Мен айттым, бирок эми менин эмемди угуңуздар, мага кандай ылайык болот, кандай шарт менен мен бара алам деп анан айттым. Ушундай менин апам бар, жанымда карыган апам бар, анан жолдошум, 2 кызым бар, мен ал адамдарды таштап кете албайм дедим. Анткени кичүү кызым кичинекей, анда Регина кичинекей болчу да. Анан ал кичинекей, анан мен жок, мени сагынып да ыйлайт. Анан анын үстүндө убакыты дагы кенен экен да, 3 айга деп айтышты да. 3 ай, 3,5 ай болуп кетиши мүмкүн деп финалга айтты. чейин жетип калсаң, 3 айдан финалга чейин жетсеңиз, ошончо ай жүрөсүз биякта, Москвада деди. Анан анда мен жалгыз бара албайт экенмин дедим. Эгер туура көрсөңүздөр, менин шартыма көрсөңүздөр, менин үй бүлөмдү баарын алып барасыздар, квартира бересиздер жашаганга, естественно, неме тамак аш төлөп бересиңер. төлөп бересиңер баарын дедим. Эгерде менин шартыма макул болсоңуздар, мен барып берейин. Жок болбосоңуздар, анда мен дагы кечирип коюңуздар, мен үй бүлөмдү таштап, апамды таштап кете албайм дедим. Анча убакытта, бир жумага болсо мен барып берем, 10 күнгө болсо барайын дедим. Анан жок, ушундай бизде кенен убакытка керек эле деп. Анан макул деп, анан кийин эмнегедир эле ойлонбой туруп эле макул болушту да, ошол замат эле. Ооба, алып келебиз, үй бүлөңүздү алып келебиз, апаңызды алып келебиз, баарын бияктан жилье беребиз. Билет болду, төлөп беребиз. Билет барып келгениңизди, бул жактан бүт. Эгерде 3 айдан ашып кете турган болсо, бизде баягы 3 айдан ашык өткөндөн кийин регистрация керек болот го. Ошонун баарын биз жасап беребиз деди, бүтүрүп беребиз деди. Биз баарын жардам беребиз деп. Анан кийин мен үй бүлөм менен акылдаштым, туруп эле анан кийин макул дешти. Жолдошум, апам мейли барып келели деп. Анан албетте, сен мисалы сенин жумушуң кайсыл жерде болсо, биз сени менен ошол жака барабыз да депчи. Анан кийин макул деп ошентип барып калдык. Анан Кудайга шүгүр, мына биздин орус бир туугандарга мен абдан ыраазымын. Учурдан пайдаланып ыраазычылыгымды айтып кетейин. Чындыгында баарын колдоп беришти. Барганда 2 комнаталуу батир даярдап коюшуптур. Ичинде бүт бизге баягы үй бүлөгө керектүү. Холодильник, микроволновка, кухня бар. Кадимкидей таза, жакшынакай квартира экен. Анан мен өзүм бирок баягы катышуучулар менен, жалпы айымдар менен отельде жашап аттык. Отельде. Эмнеге дегенде, баягы эми өзүңүздөр түшүнөсүздөр да, мен бала менен болгондо үйдөн баягы анча ырды даярдай албайт болчумун. Убактым да баягы чектелүү болуп калмак да, ошон үчүн баягы алаксыбаш үчүн отельге жайгаштырышты. Бирок чыгып турдуңуз квартирага. Ооба, албетте, отель менен квартиранын арасы, ортосу жакын эле. Атайын отельдин жанына коюп коюптур да. Атайын экөөнүн ортосунда баягы метро менен барып келгениңизге неме кылабыз, жакыныраак деп атайын ошондой пландаштырышыптыр. Жакшы, жарым саатта эле метро менен жетесиң, барасың. Анан үй дагы баягы квартирада метродон чыккандан кийин бир 5 мүнөттүк эле жол да. Ошондой кылып коюшуптур. Жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы сонун өттү. Анан барганда 22 айым болду го дейм. Баргандан кийин ошол жактан баарын айтып беришти. Ал убакта биз баратканда дагы царица деп айткан эмес. Бул шоунун атын да айткан эмес. Себеби дегенде, мунун баары сюрприз болот. Бегим анын баарын канча участница болот, шоунун аты эмне деп аталат, кандай болот, ошонун баарын биз келгенден кийин бияктан айтып беребиз дешти. Анан интрига сактаган турбайбы. Ошондой кылыптыр да. Анан баргандан кийин, бир репетиционный атайын
деген залдар бар экен, ошол жака анан баарыбызды чогултуп анан чакырып, анан мен эмнегедир ойлогом баратканда, мен Казакстандан, Өзбекстандан, Тажикстандан ушулардан бир барат болуш керек депчи, мен эле барбайт болушум, жалаң эле орустар болбойт болуш керек деп ойлогом. Барып эле таң калым, улам эле орустар кирип атат, орустар мен отурам. Мен эле жалгыз кыргызмын да. Анан жалаң эле орустар кирип атат. Таң калып коем, эмне башка улутта эч ким жокпу депчи. Ошо 22-нин арасында Жок, Орусиянын өкүлдөрү. Орусиянын өкүлдөрү. Сиз жалгыз кыргызсыз. Жалгыз кыргызмын мен. Анан таң калып коем, кандайча ушунча бүт эле бул эме орус жарандар го депчи, орустар өздөрү го. Эмнеге башка улутта жок эч ким деп анан кийин күлүп карап турам, улам кирип атышат, баары чогулуп бүттү. Анан эшикти жаап коюшту. Жаап койгондон кийин эле баягы уюштуруучу команда, иштеп аткан бир команда келип, анан кийин өздөрүн тааныштырып, баарыбызды туруп анан учурашып тааныштык. Анан алар негизинде баягы эшиктен киши кирип келгенде же болбосо бир улураак киши педагог сенен учурашканда биз турабыз го ордубузданчы. Салтыбыз да бар да. Бизде салтыбыз бар, алар турбайт го. Анан кийин мен баягы көнгөн адатым да. Баарыбыз отурабыз, анан тиги элдер баягы уюштуруучулар, командадагылар тиги жерде отурушат да, отуруп анан кийин өздөрүн здравствуйте деселе, анан кийин тура калып здравствуйте деп атпайбы. Анан күлүп баары мени карап коюшат да, эмне туруп атат депчи. Анан айланамды карасам эч ким турбайт да. Анан ошентип анан тааныштык баарыбыз. Анан ошол жерден айтышты, мен хореограф болом, мен болсо вокал педагог болом, мен болсо продюсер болом, бул болсо главный продюсер, анан редактор деп бир анан баягы 22 эмени айымды 4кө бөлүп коюшуптур. 4 редактор карады да, ошону 4кө бөлүп, анан кийин бир канчадан 22 участницаны бөлүп туруп, анан 4 киши карап атты. Анан даярдана баштадылар да, э? Баардык нерсени ошо бизге баягы айымдарга, катышуучуларга баягы редакторлор жеткирет да. Маалыматтардычы алдын ала. Сен могунча ыр даярдайсың, моголорду ырдайсың, сен азыр эс аласың, анан кийин уктайсың, анан турасың дегендердин баары. Расписание полный ошо редакторлор биз менен иштейт. Мындайча айтканда баягы энебиз болуп атты да. Армияда эле болуп атты. Армияда эле болуп эле ошентип эле жүрдүк. Саат мынчада турасыңар дейт, ошончодо турабыз. Саат мынчада уктайсыңар дейт, ошончодо уктайбыз да. Анан кийин ырларды мына эртең уже болот конкурс дегенде, анан ошондо гана бир күн калганда берип атышты. Ырларды өздөрү берип атпы же силер тандап аттыңарбы? Жок, биз бир дагы ырды тандаган жокпуз. Бүт баарын өздөрү тандап атышты, өздөрү тандап беришти. Кийген костюмдарчы, абдан разный костюмдар өздөрү. Ал жакта гримерлор болуп атты, ал жакта жана стилисттер болуп атты, ошолордун баары бүт интернет-магазин деген бар го, Кудай берген бизде. Ошолор менен иштешип, ошо баарыбызга ылайыктуу өздөрү булар чогуу стилисттер тандап алып келет экен кийим-кечени, анан баягы баардыгы биригип, анан кийин баягы кайсыл айымга кайсыл цвет жарашат, мисалы кайсыл этапта кайсыл цветти кийиш керек, анан света музыкалар болот го, сахнада анан камерага кандай отуруш керек, кандай көрүнүш керек, ошонун баарына ылайыкташып, бүт цветтеринен бери, фасондорунан бери, көйнөктөрүнөн бери, шымдарынан бери бүт өздөрү тандап, анан бир келишип акылдашып, анан бизге кийгизип атышты да. Мисалы сизге так келбеген ыр болуп калсачы, мисалы үчүн бул ырдай албайм, мен тонума жарашпайт тиги бу деп, анда кандай болот? Ишенесизби, ушу 22 катышуучунун ичинен мен негизи эми өзүмдү айтайынчы, мен бир дагы жолу каприз берген жокмун да. Мен бул ырды ырдай албайм, мага мен үнүмө туура келбейт, анан эгерде бул ырды ырдап атып мен кулап калсамчы, анан кийин низкий балл алып калсамчы деген сыяктуу бир сөздөрдү, каприздеримди көрсөткөн жокмун. Кандай ыр берип атты, ошондой ошого даярданып аттым да. Арасында болуп атты, бир 2-3 катышуучу болду, кыздар. Алар аябай капризничать, каприздерин көргөзүшүп, мен бул ырды ырдабайм, бул мага деген болбойт, мен ырдай албайм муну, башка ыр бергиле деп скандал чыгаргандар да болуп атты да. Алмаштырып берип аттыбы? Анан ошол учурда баягы качан эми ал жакта баягы кичине капризиңди көргөзүп койсоң эле алмаштырып бербейт экен да. Ал үчүн деген бир чоң скандал жаратышың керек экен сенчи. Аны ырыңды алмаштырыш үчүн ушундай экен да. Мен баягы өз көзүм менен көрүп калдым да ошол жерде жүрүп, анан 1-2 кыз ошондой болду. Ыйлап, истерика кылышып, ошентип атып анан кийин
калганда анан баягы болбой калганда тиги ыйлап ырдабайм деп көк беттенип отуруп алгандан алмаштырып беришти. Ошондой болду, 1-2 жолу момент болду. Анан жаныңызда дагы жана хореограф, анан вокалдар дагы Ооба. Орусиянын чоң жылдыздары силерге вокалдарды. Ооба, Алена Свири да баягы өттү бир жолу баягы. Анан Дельтаплан ырдаганда Лариса Долина. Долина, ошондой. Алар келип ошондой бир атайын булардын съемкалары экен. Ошо съемкалар Лариса Долина келип баары бирибиздин ырдаган ырыбызды көрүп, мисалы ошол учурда кандай мисалы актёрское мастерство, анан кийин дагы бирдемке деп эле ачты го ушундай бир. Негизи башында биз барганда вокалдык шоу деп айтылган да. Анан кийин эле вокалдык шоу дешип туруп эле анан кийин баргандан кийин эле баягы сырларын ачып эле сен актёрскийиңди көргөзүшүң керек, анан сен деген бийлегениңди көргөзүшүң керек деп чыгышты да. Анан кийин биз баарыбыз эле таң калып калабыз, бири-бирибизди карап эле кандайча бул жерде бул вокалдык шоу же кандай эмне, же танцевальный шоу, же эмне бир эмне бул жерде эмне киного тартылган табызбы, өзүнүн актёрдук. Биз эми актер эмеспиз да, биз бийчи эмеспиз, биз актер эмеспиз десек эле, жок силер деген эми артист болгондон кийин бардык жагынан көргөзүшүңөр керек, талант деген болуш керек деп эле баягы бизди жайпап эле башыбыздан сылап элечи, силер деген ушундай болушуңар керек деп эле редакторлор келип эле бизди баягы алдап калышат. Анан ошентип эми ошентип атып Кудайга шүгүр финалга чыктык, жакшы, бирок баш аягынан азыр ойлоп көрсөм, ошол учурда кандай кырдаалдар болду, кыйынчылыктар дагы болду, ыйлаган күндөр болду дегендей, чарчаган күндөр болду, тургуң келбейт, баргың келбейт, анткени күнүгө эртең менен эрте кечке чейин съемкада жүрөсүң, бошобойсуң. Анан бир жумада же болбосо 2 жумада бир үй бүлөмө барып келип тураттым да. 2 жумада бир барсам, бир жатып келем, жатпасам 2-3 саатка барам, кайра келем да, ошентип аттым. Анан ошондой учурда кыздарың сагынасың. Анан ошентип атып эле анан кийин тиги эметип калдык. Ошонун баарына көнүп, баш ийип жүрдүк да. Анан азыр ойлоп көрсөм, сонун эле күндөр өтүптүр деп коем да. Азыр мисалы сагынам чындыгында. С Богом. Звезда. Орустардын жылдыздар менен иштешип атканда ким мындай абдан чоң впечатление берди сизге? Пенкин берди. Ал Пенкин баарыңыздар билесиздер да, бул баягы Гиннес китебине кирген, диапазонунун баягы кенендиги боюнча ошол киши. Я не знал, что любовь может быть жестокой, а сердце таким одиноким. Я не знал. Мен уже Пенкин келгенде эмнеге мага ушундай чоң впечатление берди? Пенкин жюриде отурат деп көрүп атабыз да, бери жактачы за кулисами көрүп атканда, эмнегедир мен мындай өзүм ошо кишинин алдында ырдаганга мындай кичине баягы сүрдөнүп баттым да, чыгардачы эмнегедир. Эми ал киши баягы диапазонунун кенендиги боюнча баягы Гиннес китебине кирген киши, эми ким эле андай китепке кирип атыптыр депчи. Анан кийин ушундай ырдаган кишинин алдында ырдасаң, анан кийин эмнегедир баягы менин ырдаганым анын купулуна толбой калсачы деген ой болду да. Башкаларынан көп деле мындай кыжалат болгон жокмун, кыжалат болгон жокмун, эмнегедир ушул кишини көргөндө, Пенкинди көргөндө ошончалык сүрдөдүм, мындай тынчсызданып, баягы кыздарга билгизген жокмун, эч кимге билгизген жокмун. Билгизбей туруп эле, ой, сонун болот деп эле атам да, тиги кыздардын жанында, аларга да дух берип коем. Анан ошентип атып эле, бирок ичимде баягы өзүм сызып, кыжалат болуп аттым, бирок чыгып ырдаганда ошондо как раз аргон ырдаган болчумун. Анан тем более баягы аргону өмүрүмдө укпаган ыр. Анан кийин кандай ырдайм? Ошол ырга мен бир эле күн даярдандым да. Бир эле күн даярдандым. Анан бир эле күн даярданып туруп, анан кийин кандай кылып ырдайм, эмне кылам? Эми ушуну бир ийине жеткирип ырдасам экен, жакса экен элге деп ошентип атып, анан кийин анда ал жерде тон, полутон дегендер бар. Анан кийин ошону бир башкача мелизмалары бар, ошонун баарын келтириш керек болчу да. Ооба. Бир күндө тем. Колумдан келишинче аракетимди жасадым. Анан сахнага чыккандан кийин баягы сүрдөгөнүмдү жоготтум да, жоголуп кетти. Баягы мына чыгам деп атканда сүрдөп аткам, кыжалат болуп, анан кийин уже сахнага чыкканда уже ырдап баштагандан кийин жоголуп кетти. Уже баягы образга кирип кеттим да. Анан кийин эмне дейт болду экен деп мага ушунчалык кызык болгон.
ушул киши Канча эмне балл дейт берет? болду экен, канча балл берет, кандай комментарий берет депчи. Анан баардыгыңыздар уккандай эле жакшы комментарий ооба, берди. сонун комментарий. Жактырды, жактырып, молодец депчи. Анан сиз Водолей окшойсуз деп калды. Анан мен февральмын, ооба, 15 февраль туулган күнүм Водолеймин десем, ал киши да Водолей экен. Анан кийин Водолейден Водолейге салам деп атпайбы. Анан чоң рахмат деп аябай ыраазы болдум да. Одна лучше другой. Я даже не знаю, какие оценки ставить. Вот я просто хочу сказать большое спасибо вам, что вы нас порадовали вот этими 2 минутами. И скажите большое спасибо. Очень красивый голос, энергетика бешеная. Спасибо вам большое. Анан бул жерден Яна Рудковская отурдук, баягы башынан аягына чейин почти отурдук. Яна Рудковскаянын бир аябай сөзү мага жакты. Баардыгыңыздар уктуңуздар го аны. Ушунчалык мындай Бегимай, сен деген ушул менен токтобо, сен деген дүйнө жүзү тааныш керек, сен дүйнө жүзүн кыдырып ырдашың керек, сен ошого татыктуусуң, сен эң жакшы баягы сөздөргө, эң жакшы мындай мамилеге, эң жакшы мындай балдарга, ушундай конкурстарга барсаң, ошондойлорго татыктуу кызсың деп ушинтип. Эл аралык деңгээлге чыгышың керек. Эл аралык деңгээлге чыгышың керек, сен ошого татыктуусуң деди да. Сени дүйнө жүзү угуш керек, сенин үнүңдү укканда ушунчалык мындай жүрөгүбүздө тынчтык, как будто мындай спокойствие деп коюшат го, ошондой болот. Ушунчалык мындай дем берет сиздин үнүңүздү укканда деп, уйкуң эле келе берет сизди укканда деп калды. Анан ошол сөздөр менен мен Яна Рудковскаяны аябай мындай сыйладым. Анан Наташа Королёваны аябай сыйладым. Өзгөчө мамиле кылды сизге. Өзгөчө аябай мени жакшы көрүп, өзгөчө бир мындай мен үчүн кыжаалат болуп, мага переживать этип ушинти да. Анан негизи эле жюриде ким отурган болсо, ошол адамдардын баардыгына мен ыраазымын. Чындыгында ыраазымын. Кандай гана адамдар болгон жок, ал жерде кандай гана адамдар отурган жок. Мен өмүрүмдө негизи ошол адамдар менен жүз көрүшөм. Ушундай адамдардын алдында мен бир талантымды сынап көрөм деп ойлогон эмесмин. Чындыгында чоң рахмат. Бегимай, звук — это великая сила, и вы умеете просто филигранно управлять этой силой. И я хочу сказать, что вы богиня, а богиня звука, она над всем. Это уникальный дар, который вот дан вам свыше, и он не может не оставлять в сердце у зрителей, у слушателей отклик. Вы большая молодец, вы большая артистка. Дагы жылдыздар менен дуэтке чыгып аттыңыз, көптөгөн дуэтке, Калдун менен чыктыңыз, Дробуш сизге неметип берди, ойноп берди, сонун немелерди. Эң кайсы ошо ырчы менен жылдызыңар келишти? Ким менен мындай оңой болду сиз үчүн? Мен менен мисалы Дмитрий Калдун менен да мага оңой болду, анан Дробуш менен да оңой болду. Маликов дагы жакшы киши экен, аябай. Маликов болсо, кандай десем, өзү негизи мындай жашоодо ушунчалык интеллигент киши экен да. Көп сүйлөй бербейт экен. Көп сүйлөй бербейт экен, анан көп эле мындай ырдап көрсөң, анан тигиндей ырдап көрсөң деп бир мындай өзүнүн оюн дагы айта бербейт экен сагачы. Муну мындай ырда деген. Мисалы Дробуш ушундай киши экен да. Могу жерин мынтип ырдап көрсөң, Бегимай, бул жерин тигинтип ырдап көрсөң, давай могу жерин моундай кылабыз. Элдерге баягы кызыктуу болсун, башкачараак кылалы деп мисалы ал өзүнүн оюн айтып, бир өзүнүн фантазиясын включать этип ушинтет экен да. Сен ырдай бер дейт. Мен сени ээрчип кетем депчи. Сен эч качан мени укпа дейт. Мени укпа, сен ырдай бер. Ырдай, мен сени ээрчип кетем деп ошентти да. Ошондон анан Дробуш менен ырдаганым дагы аябай мага жакты өзүмө. Дмитрий Калдун менен ырдаганда дагы ушунчалык өзүбүздүн баягы экөөбүздүн дуэтибизден мен өзүмдү аябай баягы мурашки деп коебуз го. Кожам ушунчалык бир тилек басып кетти да денемдичи. Царица ырын. Ооба, царевна деген ыры. Мен муну мурда уккан болчумун. YouTube'дан клипин көргөм. Анан ушул ырды ырдагыла деп бизге бир тапшырма берет деп ойлогон эмесмин чындыгында. И мага мурда сурашкан кайсыл ырчыларды, жаш ырчылардан кайсы ырчыларды жактырасың депчи. Анан мен негизи
Панайотовду жактырам, Чумаковду жактырам, анан кийин Колдунду жактырам. Мен жактырган 10 ырчы дегенде, 10 ырчынын атында эркек ырчылардан депчи. Кайсыл ырчыны жактырасың дегендин ичинде Колдун бар болчу. Анан азыр ойлоп коем, ошончо ырчылардын арасынан ошо Колдун макул болгон окшойт келгенге депчи, катышып бергенге деп, колдоп бергенге деп. Анан Колдунду мага сюрприз кылып, анан мени алып барып тааныштырышты да. А мен негизи башында айтышкан Колдун келбейт, царевнаны ырдайсың, ошонун репертуарындагы ырды ырдайсың, бирок аны башка ырчы менен ырдайсың, аны биз азыр издеп атабыз деп койушкан да. Анан мен мынтип койгом, кандайча бул Дмитрий Колдундун өзүнүн репертуарындагы ыр болсо, анан кандайча анын ырын башка бирөө ырдамагыри деп таң калып койгом да, ким менен ырдайм депчи. Деп кандайча деп башка ырчы ошондой ырдай алабы депчи. Ошентип ойлонуп жүрдүм да, анан десем эле жок деп, эртең саң саат 5-те тур дейт, 5-те туруп Бегим Айсага такси жөнөтөбүз, келесиң биз айткан адреске. Хорошо деп 5-те туруп адреске бардым, барып 1 саат күттүм. Көрсө Колдунду күтүп калышыптыр. Анан Колдун пока келип, гүл алып келип, ушундай эле помещение да, ушундай эле комната. Ал жерде баягы чай иче турган жеркен, атайын кирип тынчыраак чай иче турган жеркен да. Анан ошол жерге чайрастап коюшуптур, гүл алып келиптир. Анан таң калып калыптырмын. Анан кириңиз деп мени киргизишти, жүрүңүз Бегим Ай деп. Анан кирсем эле Колдун тосуп алды да. Анан ошондо аябай сүйүнүп кеттим. Наконец-то өзү ырдайт экен депчи. Анан Колдун менен ырдаганда ушунчалык мага ал дагы оңой болду. Эч кандай мындай ал дагы менен баягы талантымды баалап, как ырчы катары, өзү да вокалист, анан ырчы катары баягы менин талантымды баалап, баары буйруса жакшы болот. Экөөбүз ушуларды аябай ийне жеткире ырдайбыз буйруса. Жюрилерге жагат, мага ишен деди. Анан чоң рахмат деп ошентип ырдадык. Ырдаганда Кудайга шүгүр жакшы болду. Сонун ооба. Эң кыйын ыр кайсы болду сиз үчүн? Эң кыйын ыр, мен буга чейин да айтып келгем, эң кыйын ыр жанагы сөзү жок ыр болду мага. Я ля ля деген ырчы. Ал ырды дагы мен өмүрүмдө укпаптырмын негизи. Анан джаз деп айтышты. Стиль джаз. Стиль джаз деп анан кийин мага беришти. Ошондо мен баягы бизге деген ар бир ырды тандаарда өзүбүздүн бир конвертибиз бар болчу. Кызыл конвертти көрүп калдыңыздар да, ошол конвертке ичине ырды салып коет. Мисалы кайсыл ырды ырдайсың. Анан ошону алганда мага джаз туура келип калды да. Анан карасам эле джаз экен, анан кийин джаз экенине сүйүндүм. Мен анткени джазды ырдап жүргөм да. Джаз мага тааныш. Мен андан баягы джаз ырдайт экен деп корккон жокмун, бирок бул эмне деген ыр деп таң калдым. Анан угуп көр дешти, анан угуп көрүп, анан кийин деп чындыгында баягы тексти бар ыр менен тексти жок ырды жатташ негизи кыйыныраак экен. Анан кайсыл жеринде баягы я дейм, кайсыл жеринде ля дейм деп баягы адашып берет экенсиң да баары бир. Эми бир эле күн убактың бар да, бир 10 күн убактың болсо дагы ии дейсиң, анан бир эле күндүн ичинде кандай кылып жаттайм? Башка кыздар бат эле жаттап коюшту. Мен болсо отурам, ушул ырды кана мен ушунчалык 2 күн кечке уктум. Ошолорду 2 күн кечке уктум, тынбай уктум, кулагыма түшүрбөйм да, наушник салып алып, чай ичип атсам дагы, көчөдө жүрсөм дагы, магазинге чыксам дагы салып алам. Кулагыма наушникти кийип алып, анан кийин угуп жүрдүм. Аябай ошолор мага кыйын болду. Биринчи репетицияда адашып кеттим. Адашып кетип, туура эмес кетип калып, анан кийин кайра башынан койдуруп, анан кайра ырдадым да. Ошондон деги эле негизи ырлардан адашпай эле ырдачымын. Анан эмнегедир ушул ырдан адаштым да репетицияда. Анан айы кыйындыгы чын эле экен деп, ошолор гана мага кыйынчылык жаратты. Бирок Кудайга шүгүр, аларды дагы ырдарда, ошолорду дагы ырдарда, мына сахнага чыгам деп атканда дагы бир аябай переживать этип кыжалат болгом. Чыккандан кийин, уже баштап алгандан кийин, анан кийин уже акырындык менен баягы денемдеги титректер кетип калды да. Анан кийин өзүмдү өзүм успокаивать этип, Бегим Ай, жакшы болот баары деп анан ошентип ырдадым. Анан ал жактан бир гана Лариса Долинага көп жаккан жок, калгандарына баарына жакты. Между нами памяти туман, ты как Вот во смотрите, сне. 2 ошибки ужасные. Между нами памяти. Зачем Леонтьева? Зачем это нужно? Зачем эти форшлаги вообще здесь? Это его история, а не ваша. Я не пою, как Леонтьев. Я пою, как Бегим Ай. Между нами памяти туман, ты как во сне. Эң мындай була любовьтон тышкары, эң сизге мындай чак келген ыр кайсы болду? Была любовьтон тышкары ошо царевна болду, туура келген. Анан кайсыларды? А студион улетаю болду.
Ал Тодоренко менен ырдаңызбы? Жок. Ал Тодоренко менен ырдаган ал аягында болчу. Уже мына финал болот деп атканда болчу. Ал жанагы невеста болчу, глюкозаныкы. Аны баа рок стилде жазышкан болчу. Жок, аларды мен көп жактыра бербейм өзүм негизи. Ошолорду ушундай стилде ырдайсыңар дегенде деле көп деле жактырган эмесмин, бирок эми ырдаш керек болду да. Анан аягында финалда обезоруженан ырдадым го. Ушул А-студио, так. Улетаю. Ошо обезоружена, улетаю. Анан царевна, была любовь. Бизге баары эле жагып атты. Көп эле. Дельтапланы да жакты. Дельтаплан дагы Синий жакшы. да жакты, баарысы жагып атты да. Ооба. Баарын мындай өзгөчө эмеден угуп аттык да. Эми мисалы үчүн биздин муундар бул ырлар менен чоңоюп калганбыз да. Ооба да, Биз синий менен дельтаплан менен Ооба. бизге өзгөчө жакын болот да. Жаштарга билбейм. Анан бирок сиз өзгөчө багытта, дагы бир жолу айтып кетейин, өзгөчө багытта ачып койдуңуз. Мен ойлогон эмесмин ошо ырларды башка бир кандайдыр бир аранжировкада, тембрда, башка стилде ырдаганга мүмкүнбү деп. Небе темно-синим, синяя звезда. Только в небе темно-синем. Анан ушул долбоорго баратканда финалга чейин жетем деген үмүтүңүз бар беле? Пландарыңыз? Жок, негизи мен бияктан жана башында айтып өттүм го, канча мисалы катышуучу болот билген жокмун. Кайсыл жактан катышуучулар келет билген жокмун. Мен негизи бул шоуну бир башкача элестетип баргам. Бирок менин элестеткенимдей болгон жок да. Мен кандай элестеткем? Мен бир мындай международный чоң бир шоу деп элестеп баргам да. Баягы ар кайсы өлкөдөн барат болуш керек депчи. Анан аябай күчтүүлөр барат болуш керек деп ойлогом. Негедир мен ойлогом, эгерде күчтүүлөр барса, башка өлкөлөрдөн барса, эми ал жакта да күчтүү ырчылар бар да, менден күчтүүлөр көп эле да толтура да. Анан ошолордун ичинен мен финалга жетпей калсам кандай болот деп. Бирок өзүмдү эмнегедир финалга жетпей калсам деле мейли, эми ошо келсем балким 5-эпизоддон кетип калышым мүмкүн, балким 4-эпизоддон кетип калышым мүмкүн деген ойлор болуп атты. Анан баргандан кийин барып уже баягы 5 эпизодду өткөндөн кийин 6-эпизод кетип атат, 7-эпизод кетип атат дегенден кийин анан менде уже ишеним пайда болду. Мен финалга жетем уже депчи. Анткени кичине эле калды деп калдым да. Баш жагында негизи албетте жакшы ырдагандар Комиссарова мисалы кандай сонун ырдайт. Жанагы неме академический ырдаган баш жагында жанагы эмени ырдап кетип калды, унутуп калбадымбы? Дагы бир кыз бар болчу. Тоже жакшы ырдачу да. Эми алардын ичинде катышуучулардын ичинде негизи жакшы ырдагандар көп эле болчу арасында. Баягы кээде ыр туура келбей калат да. Ооба, ошон үчүн айтпадым. Ыр туура келбей калышы мүмкүн. Ыр туура келбей калышы мүмкүн. Ошондон сен кетип калышың мүмкүн да. Бал ылдый болуп калышы мүмкүн. Мен мисалы колумдан келишинче ырларды баягы өзүмдөгүдөй кылып бузбай ырдаганга аракет жасап аттым. Колдон келишинче. Анан эми чындыгында баягы менин жакшы ырларды ошончо канча ыр берсе 12 ыр болду. 12 ырды берсе кандай ыр болбосун ийине жеткире ырдай алып аттымбы, ырдай албай аттым, эми аны баягы көрүүчүлөр өздөрү билишет. Бирок колумдан келишинче аракетимди жасап аттым. Башка кыздар да катышуучулар дагы колдорунан келген аракетин жасап атышты. Бирок эми баягы шоу деген конкурста ушундай экен. Бирөөсү калат, бирөөсү кетет. Бирөө кетет дегендей. Кээде ыр туура эмес келип калат, кээде баягы же болбосо мына деп сахнага чыгаарда бир мындай настроениең бузулуп калат, ошол дагы влиять этет да. Же болбосо өтө мындай кыжаалат болуп, өтө коркунуччу сезимдер болуп калат, ошондо дагы баягы жеңе албай каласың да. Ошондо дагы жеңиш кыйын болуп калат, ошондой учурларда дагы ар кандай кырдаал болуп калат. Ошондой учурларда дагы сен баягы балың низкий болуп калышы мүмкүн. Андан тышкары бийлеш керек, образыңа так келишиң керек. Анан кийген кийимиң дагы сага мындай кыймылдаганыңа дагы, сахнада өзүңдү алып жүргөнүңө дагы бир мындай кийген кийимиң дагы өзүңө мындай удобно болуш керек го негизи. Жашоодо деле ошондойбуз го. Ошондой дагы болуш керек да. Ошол учурлардан дагы, ошондой нерселерден дагы баягы кысылып каласың. Ушундайлар болуп калат. Жанагы мисалы Аня. Аня кандай сонун ырдаган. Жанагы аябай баягы
переволноваться этип койду да. Жанагы ырда Максим Фадеевдин ырын ырдабадыбы, ошолорду ырдаганда аябай чересчур переволноваться этип койду, ошон үчүн эле низкий балл алып калды. А негизи ошолорду деле сонун эле ырдамак. Анан канча өзү эле эмнегедир Мандыраш билбейм, ошол учурда ошол ырды именно ырдаганда мен эмнегедир сонун ырдайт деп ойлогом. Анан кийин чыккандан кийин репетициядан жакшынакай ырдап аткан. Анан кийин жакшынакай ырдап атып эле мына деп концерт болот дегенде эле эмнегедир эле үнү титиреп эле ошентип туруп алды. Такыр токтобой койду да титирегени. Багы ырдын башынан этегине чейин ошентип туруп алды. Анан дегенде эле биз билдик ошо чота немеси Балл азыраак болуп калат окшойт депчи. Анан элдин баары аябай жаман болушту. Чындыгында Аня низкий балл болуп биздин арабыздан кеткенде биз чындыгында таң калдык. Эмнегедир мен Аняны мындай кетип калат, ошончо эле эпизодко чейин жетет, анан кийин кетип калат, финалга жетпей калат деп эмнегедир ойлогон эмесмин да. Менин оюмда негизи Аня финалга жетиш керек болчу деген оюм бар болчу. Эми ар кандай болот экен ушундай, ар кандай кырдаалдар. Негизи чоң сахнага даярдоочу бир чоң мектеп болду окшойт да. Ооба, бул дагы тажрыйба. Жакшы тажрыйба. Анан мүмкүн ошол катышкандардан дагы бир профессионалдуу ырчылар чыгып калабы деген дагы ой максат болду да. Ошол эми мүмкүн Аня жанагындай мандражын жеңе алса дагы эле чоң сахнага чыгат. Мүмкүн ошондой шанстар эмелери бар. Ооба да, аны биз багы эртең эмне болуп кетебиз, эртең кандай күн сени күтүп турат, мисалы биле албайт экенбиз да алдын ала. Ар кандай болот экен. Ошон үчүн баягы Кудай, биз негизи айтып коет го, биз бир нерсени пландасак, Кудайдын өзүнүн планы бар да. Пландары бар. Ошондуктан биз көп нерсени пландай берет экенбиз алдыга. Мен монтем, тигини кыйратам, муну кыйратам. Бирок баягы өзүң пландагандай дайыма боло бербейт да. Кээ бир гана учурларда болот, а көбүнчө негизи Кудайдын планы менен жашайт экенбиз да. Туура. Анан кыйынчылыктарды айтып кеттиңиз, ыйлаган кезде айтып кеттиңиз. Эмне шарт менен ыйладыңыз? Не повод менен ыйладыңыз? Казакстандан барган кыз кетти, Яна. Ошо эң биздин катышуучулардын арасынан эң кичинекей кыз, эң жаш кыз болчу. Анан ошол кызга ыр туура келбей калды да. Ырды ийине жеткире ырдай албай койду. Мен репетицияда дагы жардам берген болчумун. Мындай ырдап көр, тигиндей ырдап көр, сен колуңан келет, ырдай аласың десем эле, эмнегедир эле мындай слабо ырдап туруп алды өзү дагычы. А негизи ырдай алмак да. Мен эмнегедир ишенгем ошол кызгачы. Ошол ырды дагы бул ырдайт, ийине жеткире ырдайт, колунан келет деп ишенгем. Бирок мен ишеничим акталган жок. Эмнегедир ошо Казакстандан барган кызга ушунчалык мен ошол кыз бир финалга жетсе экен, жок дегенде финалга барбаса дагы финалдан берки бир 9-эпизодко чейин жетип алса, анан кийин дагы кетсе мейли эле деп аткам да негизи оюмда. Ошо Аняны, ошо Янаны кыйын мен өзүм негизи жактырып, ошо кыздарга балет этчимин. Слышу голос из прекрасного далека. Он зовет меня не в райские края. Слышу голос спрашивает строго. Аняны, Янаны жакшы көрүп, ошончалык Яна өзү аябай мындай кичпейил, аябай жакшы кыз. Анан Аня дагы ушунчалык бир мындай элден башкача кыз да, ичинде кири жок. Мындай сүйлөшсөң дагы аябай мындай жагымдуу. Ошондой кыз, ошондуктан баягы биздин характерибиз келишкендиктен мен ал кыздарды жактырып, ошол кыздарга бир өзүмдү оценкамды берип турчумун да, балымды берчүмүн, мындай кыл, тигиндей кыл депчи. Анан көп сурап калышчу менден, бегим айым могу жерден жардам берип койчу деп калышчу. Кээде мага совет керек болгондо алардан сурачумун, бул жерде эмне кылыш керек, тиги жерде кандай кылыш керек, вообще сүйлөшүп кечинде чай ичип отурабыз да ошол учурларда. Анан жакшы бири-бирибизге жакшы советтерибизди берип аттык, кеп кеңешибизди берип, анан жанагы бири-бирибизди кайраштырганга канча аракет кылышты. Редакторлор суроо жооп болот, суроо берет. Ар кандай суроолорду Аня жөнүндө суроо берет, Яна жөнүндө суроо берет. Ошондой учурлар болгондо дагы баягы көп мындай мен көбүнчө аракет кылып аттым да, кой жаман сүйлөбөйүн депчи. Анткени кыздардын көңүлдөрү ооруп калат депчи. Айтмакчы, булар сизге конкурент да баары. Конкурент, ооба, конкурент. Бирок эмнегедир ошо биз баягы сахнадан тышкары, шоудан тышкары өзүбүзчө жүргөндө бир конкурент эмес болчубуз. Ал түшүнүктүү, бирок сиз жана кеңеш берип атканда, алар сизге берип атканда, бул конкурентке жардам берип атасың деп таң калып болуш керек редакторлор. Конкурентке жардам берип атасың деп таң калышат. Эмнеге конкуренттиң жөнүндө сен чындыкты айтпайсың, эмнеге ал жөнүндө минтип айтпайсың, тигинтип айтпайсың деп таң калып атышты. Бирок мен эмнеге айтам дедим.
мен эмнеге айтышым керек деп. Ой, алар менен да күрөштүм да канча мени баягы эмоцияга алдырып айтып ийебейбейм деп, канча мен чымчып ар кандай суроолорду берип тиягыман биягыман чыгып атышты да. Ал шоуга керек болчу да, жана шоуга мына керек болчу. конкуренттин жамандап атат, мазактап атат деп. Ооба, тиги минтип сүйлөдү. Ушундай го, шоу негизи ушундай го, бир мындай ошонусу менен кызык болот. Анан көп айтып атышты, силер эмнеге антип атасыңар, эмне жакшы сүйлөп атасыңар, кээде мындай бири-бириңер чымчып сүйлөп койбойсуңарбы? Бул деген шоу да, бул деген ато силер ушинтип эле жакшы боло берсеңер, анан кийин элге кызыксыз болуп калат дегендер болуп атты да. Анан мен күлөм, Буларга хайп керек болчу да, ызычуу керек болчу. Мисалы вокалдык шоу деп атасыңар. Элге мисалы биздин ырдаганыбыз кызык, сүйлөгөнүбүз эмес. Мисалы мен азыр Яна жөнүндө эмне деп сүйлөйм, Аня жөнүндө эмне деп сүйлөйм, Света жөнүндө эмне деп сүйлөйм. Элге в принципе мындай ошол учурда укканга кызык болушу мүмкүн. А негизи келечекте кызыгы деле жок. Аларга кызыгы биздин кандай ырдайбыз. Ошол сага бизге тапшырма бердиңерби? Мисалы ошолордо кандай, кайсы, канчалык деңгээлде ийине жеткире ырдай алабыз. Ошол кызык. Ким жеңет, ошол кызык. Ал жанагы силердин тиги сурооңор, ар кандай сурооңорго жооп берген ал кызык деле эмес болуш керек да. Мен болбой эле такыр эле баягы эмеге алдырбай аттым да. Такыр алардын ойлорундай болбой, анан кийин аягында бегим ай кыйын экенсиң дешти. Ал моюн берген жоксуң деп интригага. Ооба, сен такыр интригага моюн бербей койдуң эмнеге деп. Анан ошол Яна кеткенде мен ыйладым. Сахнадан биринчи ыйладым. Анан кийин мен айттым да, Яна эмнегедир мага ушундай сезилди. Янага атайын ушундай оор, өзүнө жарашыксыз ырды берип туруп, анан кийин атайын кетиришти. Булардын планы ушундай болчу деп түшүндүм да. Мүмкүн баш тартыш керек болчу ошолордон. Балким баш тартыш керек болчу, балким ырдай албасаң башка кыздардай болуп деле баш тартып деле койсо болмок. Замена Истерика кылып, мага мисалы алым жете турган, мен ошону ийине жеткире ырдай ала турган ырды бергиле. Анткени алар деген вокалист болгондон кийин, педагог болгондон кийин багы ал катышуучунун ырчынын канчалык деңгээлде ырдай аларын, кандай ырлар менен үнүнө жарашат, туура келет. Өзгөчөлүгүн билишет да алар. Багы со стороны виднее деп коет го. Бер жактан көрүнүп турат да. Анан ошондо эле мен ошону айтып анан ыйладым да. Багы тияк эпизод бүттү, концерт бүттү, бүткөндөн кийин ыйлап силер атайын кылып атасыңар. Бетке эле айттыңызбы? Атайын кылып атасыңар деп беттерине эле айттым. Эмне дешти? Силер атайын кылып атасыңар, эмнеге мындай кыласыңар деп. Силер антип алдабагыла да адамдарды депчи. Ал Яна деле мисалы андай ырды бербесеңер, өзүнө жарашыктарды берсеңер, балким кетпейт болчу. Деп анан мени успокаивать этип күлүшүп, бегим ай болду эми ыйлаба, тиги сен үй бүлөңдү сагынган окшойсуң, өзүң дагы баягы күнүгө эрте менен эрте туруп, кечинде кеч жатып атып, чарчап да калдың окшойт. Ошого баары чогулуп калган окшойт дешип, анан кийин мени успокаивать этишип, жүр чай ичебиз, анан кийин минтебиз, конфет жейбиз, шоколад жейбиз деп атышып, анан кийин жүр кофе ичебиз, кофе ичесиңби деп атып, анан ошентип анан өзүмө келип кичине анан кийин эметип калдым да, эс алып калдым. Чындыгында азыр ойлосом, чындыгында ошол учурда чарчап калыптырмын. Чарчап, баягы күнүгө съемкада жүрө берип, эртеден кечке жүрө берип, күнүгө эле кайталанган күндөр, анан эле ар кандай съемкалар, мисалы барасың съемочный баягы жерге барсаң эле ал жактан аппаратты койгонго, анан кийин камераны койгонго даярдыгын күтүшүң керек да. Анан күтүп отуруп эле чарчап каласың да. Бат-баттан тартып кетип калсаң дагы ийдейсиң, анан ошол жакта күтүп отуруп эле кыздар болуп уйкубуз келет, эртең менен эрте турабыз да. Уйкубуз келет, шаалдырап, анан кофе көтөрүп алабыз, бирден кофе баарыбыз. Ошентип кофе менен жашап аттык да. Ошентип атып эле анан кээде болуп атты, түнкү 3-кө чейин, түнкү 4-кө чейин съемка кылган күндөрүбүз болду да. Анан ошондой учурда кантип анан кийин уйкуң канбайт. Туура. Кантип анан уйкуң канат да, мисалы 4-тө барасың үйгө, жатасың, анан кайра эле эртеси саат 11-ге эмеге келгиле, съемкага келгиле дейт, бияка келгиле, тияка келгиле, такси жөнөтөт, машина жөнөтөт, аяка анан жөнөйсүң. Кийинип алыпчы. Анан ошондой учурлардан баягы чарчап калган окшойм деп коем. Чарчап анан Янага дагы бир жагынан боорум ооруду. Чындыгында арабызда эң кичүү кызыбыз ушул эле. Жакшы таланты бар, жакшы ырдайт, бирдемке чыкчудай бул кыздан дагы, өзү дагы ыр жазат экен депчи. Анан колдошубуз керек эле деп атып, анан кийин эгерде мисалы Яна экөөбүздүн балыбыз бирдей болуп, анан кийин бирөөнү калтырыш керек десе, мисалы мен өзүмдүн балымды Янага деле бермекмин деп дагы айттым да.
десем, ошентсем анан кийин кантип ушундай болмок беле, Бегимай андай болбойт да деп анан өзүмдүн дагы ошол учурда, ошол концертте именно Яна кеткен учурда менин балам дагы аз болуп калган. Анан аз болуп калып, анан ошондо бир ыйлаганым бар да, тиги апамдын багы менен үмүтү чоң болчу да. Анан эми апам көрүп атса, менин балам аз болуп калса, анан кийин кандай болот, эми апам тиги сарсанаа болот. Эми финалга жетпей калабы кызым деп ушинтет деп. Анын үчүн дагы ыйлап. Ошентип анан кийин эми айтор ар кандай эле учурлар болуп атты. Кээде чарчап ыйлайт экенсиң, эмоция калтырат экенсиң. Колумдан келишинче өзүмдү карманганга, колумдан келишинче багы кыргыз элимди, жеримди уят кылбаганга аракет кылдым. Бирок бардыгы ыраазы болушту. Мындай аягында бүткөндөн кийин азаматсың Бегимай, Кудай буйруса элиңди жериңди уят кылган жоксуң депчи. Туура, туура. Биз биякта көрүп аттык да, сен багы жалгыз кыргыз кызсың, баарыбыз орустар жүрөбүз, орустардын арасында өзүңдү мындай достойно алып жүрдүң деп эметип калышат. Анан чоң рахмат деп. Ошол жерде иштеген эжелер бар, байкелер бар. Амедиада, атайын кофейняларга кирип калабыз, топтошуп, анан кийин тияка съемка, бияка съемка кылып ошол жакта бардыгы барган жериңде кыргыздар да. Анан эле багыш кыздар Бегимай эже деп менен учурашышат. Жакшы жүрөбүзбү деп кофесин беришет, булочка берейинби, жеп алыңыз, ичип алыңыз дешет. Эжелер барсаң Амедиада концертке даярданып атсаң гүлдөрүн көтөрүп келишет. Анан кийин курсаң токпу, чай ичесиңби, кофе алып келип берейинби дешип багыш эжелерчи. Өзүбүздүн кыргыздар анан таң калышты ошого дагы. Кыргыздар эмнеге ушундайсыңар депчи. Анан мен тиги бир жолу күлдүм. Орустар силер эгоист болосуңар да. Силер только өзүм үчүн деп жашайсыңар. Биз кыргыздар андай эмес, биз кыргыздардан кеңпейил болобуз, кичипейил болобуз, кыргыздардан боорукер болобуз. Көрдүңөрбү? Тала түстө жүрөбүз, башка мамлекетте жүрөбүз, бири-бирибизди ошентип колдоп турабыз. Жан тартып. Айкөл болобуз. Чай ичиңиз, келиңиз, кофе ичип алыңыз деп турабыз. Ушул дагы баягы аз да болсо көңүл. Десем анан, молодцы, молодцы, сонун, карачы ушундай, ошентип жүргөн кандай сонун деп бир жагынан баягы суктанышып, ошентип жүрүштү да. Анан кийин анысына ал жагынан баягы өзүңдү эмнегедир мындай мактаныч болот экен да. Мактанып, алардын арасында, аларда вообще негизи орустар минтпейт го. Бизде эмес го. Кел, отур. Кел чай ич деп орун бере калып, тура калып, антпейт го. Өз-өзү менен жүрүшөт. Биз элементарно баягы эшиктен киши кирсе дагы туруп учурашып, улууларды урматтап, сыйлап деген бар го, бизде аларда андай жок да. Анан ошентем да, биз кыргыздар силердей эмеспиз деп бир жолу тиги тамашачынга салып күлүп ошентип койсом, анан кийин ой шүмшүк деп коюшат да меничи. Бирок азамат кыздар, сонун кыздар бар да, азыркыга чейин кээде сүйлөшүп турабыз да. Бул катышуучулардын арасындагы кыздарбы? Азыр деле WhatsApp менен жазышып эметип турасыңар да? Телеграмдан кээде сүйлөшүп турабыз. Мына ушул шоуну таштап кетем, всё, эмеге жеттим, тойдум деген убакыттар болдубу? Анан эмне кармап калды кетпегенден? Яна кеткен учурда ошентим. Кетем. Яна кеткен учурда мен кетпей калдым. Янаныкы эң аз балл болуп калды, ал кетип калды. Анан кийин ошондо айттым. Мен могу кийинки эпизоддо любой ырды бергиле, мен атайын жаман ырдайм дагы кетем дедим. Атайын жаман ырдайм, мен кетем дедим да. Кетем уже, мен тойдум уже могу жеримде турат. Силердин шоуңар деп ошентип, чындыгында эме болдум, капа болдум. Капа болуп мен кетем. Лучше мен үйгө барып эле үй бүлөм менен тынчыраак эс алып, өзүм элиме барып, жериме барып, ырымды ырдап эле жүргөнүм жакшы депчи, финалга чыкпасам койдум. Баары бир силердин көздөгөнүңөр бар да дедим да. Силер баары бир мага мисалы выигрыш бербейсиңер. Баары силердин көздөгөнүңөр бар. Анан кийин мен эмне үчүн силерге керекмин дедим. Эмне үчүн жүрөм бул жерде? Жалаң эле орустар экенсиңер, мен эле жалгыз кыргыз жүрөм. Эмне үчүн жүрөм мен бул жерде? Силер ошо бир өзүңөрдүн бир целиңер бар да, ошон үчүн мени кармап отурасыңар да деп дагы айтып ошентип ыйладым. Анан десем, жок, антпе, Бегимай, андай кылба. Сен чарчап ошо кичине ошого капа болуп атасың. Үй бүлөңө барып кел деп ошо күнү үй бүлөмө жиберишти. Үй бүлөңө барып кел, күйөөңө барып кел, кыздарыңды барып өп кел, жыттап кел, апаңа барып кел, алар менен акылдашып, чай ичип кел, анан кийин успокоишься деп ошентишти. Анан кийин үй бүлөмө бардым, үй бүлөмө барып бир сыйра ыйлаганымды көргөзбөй, анан кийин көз жашым арчып, көзүң да кызарып калат го ыйлаганда. Ошентип анан басылып, анан кайра өзүмө келип, өзүмдү кармап, анан кийин кой, жинди болбой жөн турайын деп, анан кийин кайра өзүм колго алдым да. Ошондо гана болду, андан кийин болгон жок. Үй бүлөңүз кандай поддержка берип атты сизге ошо барып атканда?
үй бүлөм аябай сонун поддержка берип атты. Алар ар бир эпизодду күтүшөт. Телевизордан канчада болот, кайсы каналда болчу эле деп апам улам эле каналды унутуп калат. Пятница телеканалында болот десем эле анан кийин жолдошум коюп берет. Ошону коюп атайын чайларын даярдап алышып, анан кийин кухняга отуруп алып көрүшөт да. Кухняда телевизор бар болчу, ошол жака отуруп алып көрүшөт. Баардыгы ал жакта менин өзүмдүн бир тууган эжелерим бар. Эки эжем экөө тең Москвада. Анан ал эжелерим күтөт. Даже алардын иштешкендери күтөт. Орустар өздөрү күтүп, уже Москвада баягы эпизоддор чыгып, царица деп уже элге жарыяланып, элдер көрүп баштагандан кийин эми көчөгө чыгасың да, анан мени орустар таанып калышты да. Ой, сен жанагы тиги телевизордо царицадагы кызсыңбы депчи. Жолугуман таанып калышат. Анан эмне болуп таанып калдыңыз дейм да. Кантип таанып калдыңыз десем, кээ бир айтат, жолугуңан тааныдым дейт. Кээ бир айтат, тип жакшылап карасам, что-то окшошкондой. Анан ошол кызбы деп сурап көрөйүнчү деп сурадым дешет да. Анан ошондой учурлар болот да. Бир жолу аптекага кирсем, бир бабушка караган апа экен. Анан ошол очередте турам да, дары алайын деп, анан кийин турсам эле мен тип келип турам, мени карап туруп, сиз бегим айсызбы деп атпай, атымда жаттап алыптыр. Бегим айсызбы деп, бир 70 жаш бар го дейм, бир жагына. Анан кийин ооба деп, анан таң калып калыптырмын, өмүрүмдө көрбөгөн орус апа ушинтип келип жаныңа келип сурап атса депчи. Анан таң калып карап, ооба, бегим аймын десем, ой мен царицаны тынбай көрөм да, калтырбай көрөм да, ошо царицаны сен үчүн көрөм деп эле байкуш апачы ушинтип мага неметип, жакшы сөздөрүн айтып, жылуу сөздөрүн айтып, анан дары алайын деген болчумун, анан дары алганы келген болчумун деп бирдемкелерди айтып берип, экөөбүз сүйлөшүп очередь келгичекте. Анан кезегибиз келгичекте ошентип сүйлөшүп, анан кийин чыгып кеттим. Анан кийин аябай, мен бул жерде турам, силер да ушул жакта жашап атасыңарбы деп ушинтип сурайт да. Аябай ыраазы болуп калат экенсиң. Өзүңдүн мекениңде, өзүңдүн элиң да. Өз бири-бирибизге өзбүз да. Баягы башка мекенде жүргөндө, башка элдер сени таанып, көчөдөн сүрөткө түшүп алалы десе, бул бир башкача сезим экен да. Өзгөчө бир сезим. Өзгөчө сезим. Германияда жүргөндө дагы ошо Германиянын да бир украинкабы, хохолбу, же оруспу, ушундай бирөө келип, тоже көчөнүн эле же кетип баратабыз, кетип баратсак анан таанып калып, токтотуп учурашып атпайбы. Учурашып, анан сүрөткө түшүп алалычы деп сүрөткө тоже царицадан көрдү да. Ошол жактан көрдүм. Анан Погребишская бар го. Ошо Погребишская, Елена Погребишская деген ошонун каналынан да көргөм сизди, сиз жөнүндө баягы репортаж тарткан болчу, кино тарткан болчу депчи, ошол жөнүндө ошол жактан көргөм, сизди таанып калгам деп келип өздөрүн тааныштырып сүрөткө түшүп кеткендер болот. Ошондо бир башкача өзгөчө сезимдер болот экен чындыгында. Анан ойлойт экенсиң да, чын эле мен өзүмдүн жеримди, элимди башка жакка таанытып аткан турбаймынбы депчи, ушунчалык өзүңө ыраазы болуп калат экенсиң. Туура айтасыз. Андан тышкары, сиздин жана ырларыңыздан тышкары, жанагы шоуда дагы мини бир документальный кинолорду көрсөтүп атты го. Үй бүлөңүз жөнүндө, анан Бишкекте жүрүп сизди таанып телефонго түшүп аткан. Бегим, это вы? Да, здравствуйте. Спасибо вам большое, болеем. Спасибо. Прямо от души желаю вам удачи. Здравствуйте. Как у вас дела? Все хорошо. Дайте рис. Вы поете, да? Узнали? Да. Я вас знал. Пою. Очень у вас слов. Болеете за меня? Да. У меня получается? Вот, все отлично. Все кыргызстанцы за вас болеем. Пожалуйста, всего Спасибо доброго. вам большое. Так. Все любим. Чистое сердце. Это человек талант хороший. Ошол мен ойлойм, негизи ошо Кыргызстанды дүйнө жүзүнө билбейм, бирок Орусияга көп эле тааныттырды болуш керек да. Ошо менен дагы шоу жакшы болду да. Жалаң эле эмес, сиздин жана биографияңызды айтып, анан парктардагы, анан элден чыккан, анан ушундай популярности бар деп аябай жакшы эмелер, репортаждар тартып атты. Алар атайын Бишкекке келип тартып кетишти. Узак убакытта тартып атышат. Башында келген, башында мына сентябрда башталды да бул. Сентябрда съемка башталган. Сентябрдын биз 5-inde учуп кеткенбиз. 5-inde учуп кеттик бул жактан. Анан ошо августтун 28-29-тарында келишкен. Келип, анан кийин 2 күн съемка кылып кетишти. 2 күн съемка кылып кайра кетишкен, анан аяктан келгенден кийин, анан ортосунда бир келип кетишти.
Ортосунда бизди эс алууга жөнөтүштү 20 күнгө. 20 күнгө Бишкекке? Бишкекке келип кеттик. Бишкекке 20 күнгө келип, үйүңөргө барып келели. Себеби дегенде миграционный картаны жаңыртыш керек экен деп. Кирип чыгыш керек Кирип чыгыш керек болду. Ошон үчүн биз бияка келдик. Бияка келип анан кийин кайра бардык да. Кайра барганда ошол учурда биз биякта жүргөндө 10 күндөн кийин келишти. 10 күндөн кийин келип, дагы тартабыз дешип. Бирок сонун тартышыптыр. Ооба, сонун тартышыптыр. Я очень соскучилась по родному городу, по дочкам, по мужу, по маме. Красиво. Решили, выбрали. Мен мына атайын соц тармактарга кирип, биздики эмес, Орусиянын соц тармагына кирип, YouTube'уна кирип, Facebook'ка кирип, бүт комментарийлерди барып чогултуп чыксам, бүт баары айтып атышат. Финалда адилетсиз чечим болду. Бегимай утуш керек болчу. Алена Свиридова менен Лариса Долина, по-моему, 9 балдан берип ошодон болуп калды да. Өзүңүздүн көз карашыңыз кандай? Мындай кыжаалат болгон жоксуңарбы ошо финалда утулгандан кийин? Эми албетте финалда багы сен деген өзүңдүн мекениңди, жериңди, элиңди таанытам, көргөзөм деп баргандан кийин албетте чоң сенин мойнуңда бир чоң жүк болот да. Жоопкерчилик болот. Анан барганда албетте мен финалга чыгам, финалга чыксам экен деп Кудайдан канча тиленип аттым. Жеңсем экен, жакшы бир жеңиш менен кийин барсам экен өзүмдүн мекениме, элиме деп. Ошентип барасың да, анан үмүт кыласың. Баары үмүт деген бул биз негизи эле үмүт менен жашайт экенбиз да. Үмүт болчу. Чындыгында үмүтүм бар болчу, жеңем деген үмүтүм бар болчу. Бул эмнеден улам дагы ошол үмүтүм күчөдү барган сайын. Редакторлор, продюсерлер баары эле багы өзүнчө болгондо менен отурушканда мага айтып атышты да. Бегимай сен жеңесиң, Горюса сен деген кыйынсың, сен укмушсуң деп эле баягы эми жакшы сөз деген жакшы экен да. Анан биз негизи кулак менен жакшы көрөбүз го. Анан кийин баары эле келип эле сен укмушсуң, сен кыйынсың дей берсе анан баягы ойлойт экенсиң да. Мен кыйынмын го, мен чын эле жеңем го, ошого татыктуумун го деп. Анан анда жок, анда мен булардын ишеничин акташым керек дейт экенсиң. Анан тем более кыргыз жеримди, элимди даңкташым керек да, кыргыз элимди, жеримди көргөзүшүм керек. Мен ошо элимдин ишеничин акташым керек. Элим деген мына артымда туруп алып канча мен үчүн тиги кыжаалат болуп мага переживать этип, аябай болеть этип атышат. Мен ошол элимдин ишеничин акташым керек деп ошентип ойлойт экенсиң. Жеңем дейт экенсиң, бирок аягында жеңбей калганда Лариса Долина менен Алена Свиридова атайын эле кылып койгону көрүнүп калды. Чындыгында билинип калды. Анан ыйладым нар жака түшүпчү. Нар жака баргандан кийин ыйладым. Анан ошондо обезоруженаны ырдаганда мен 10 жолу репетиция кылдым. Тияктан басып келип ырдадым го. Ошону анан кийин мен түшүндүм. Булар мени 10 жолу репетиция кылгандыгы атайын экен көрсөтүпчү. Чарчасын дешкен экен да меничи. Чарчасын, анткени анда эми баягы бийик нотаны алыш, анан ар бир эле 10 жолу mesela репетиция кыла берсең үнүң отуруп калат да. Анан үнүң баштагыдай болбой калат да, чарчап калат. Анан связкаларың чарчап калат. Анан буну атайын кылышкан турбайбы деп калдым да. 10 жолу ошол редакторлор буйрук берди 10 жолу. Ооба, өздөрү эле туруп алышты да. Бул жери мындай болуп атат. Анан тиги свет туура эмес болуп атат. Анан микрофон туура эмес болуп калды. Анан жок, могу жерде мындай басып койдуң, мындай басып көрбөйсүң деп эле туруп алышты да. Поводдарды кичинекей нерселерди таап эле ошентип туруп алышты. Мен баягы ичимде кирим жок эле жаман эле ойлогон жокмун. Эми мейли чындыгында эми свет керек да. Тем более финал болсо дедим да. Финал болсо, финал деген баягы мурунку эпизоддорго салыштырмалуу башкача болуш керек да. Финал деген аябай чоң бийик деңгээлде болуш керек да. Ошого дагы булар сарсанаа болуп атышат го, мейличи деп эле ырдай бердим да. Ырдай берип уже 5 жолу ырдагандан кийин үнүм чарчап калды кадимкидей. Өзүм сезип баштадым. Баягы тунук ноталар чыкпай баштады да. Бул ошо күнү, финал күнү. Биз ошо финал күнү мына 1 саат, 2 саат мурда репетиция кылдык, анан кийин эле ошондон кийин эле концерт башталды да. Анан ошондон кийин ойлонуп калдым. Анан вокалисттерден бирөө келип айтты мага, Бегимай эметпей эле кой, полный голос менен ырдабай эле койчу деди. Чарчап каласың депчи. Ошол адам кана жан тарткан турбайбы? да. Анан келип жөн эле мындай
шопотом эле ырдап кой. Анткени сага үн керек да, азыр финалда ырдасаң анан кийин үнүң чарчап калат, ырдай албай каласың деп өзүңдү жакшы кара деп ошентип калды. Анан дегенде ошондон кийин эсиме келип, анан кийин уже полный голос менен ырдабай калдым. Ошону азыр ойлоп көрсөм 10 жолу репетиция кылып турмун. Буга чейинки финалга чейинки эпизоддордо мен бир дагы жолу анчалык 5 жолу дагы репетиция кылган эмесмин да. Ашып кетсе 2 жолу репетиция кылчумун. Анан негизи көпчүлүк учурда көп эле эпизоддорду бир эле жолу репетиция кылып түшүп кетчүмүн. Мага жакты, баары сонунда эле кетип калчумун да. Анан кийин ойлондум, булар атайын кылышыптыр депчи. Демек эптеп эле өзүнүкүн өткөрмөйдү. Ошондой болуп калды да эми бул жерде. Анан мейли эми баягы алар дагы өздөрүнүн көздөгөнүн, өздөрүнүн ойлогонуна жетишти. Бирок ошо акырында айттым, мен нааразы болгонум, мага бербесеңер дагы ошо комиссарга берсеңер, ошондо калыс болмок, ошондо да нааразычылыгым жок болмок. Нааразы болмок эмес болчумун дедим да. Анан ошону айтып, анан кийин жаман көрүндүм. Жаман көрүштүк аягында мени, Бегим Айдын тиги характери укмуштурбайбы, баягы унчукпай жүргөн менен дешти окшойт. Бирок чындыгын эми айтышым керек болчу, болгон чындыкты айтып койдум. Жаман көрсөңүздөр, жаман көрүңүздөр дедим, бирок бул туура эмес чечим болуп калды. Бирөөнүн эле тиги фавориткасы экен Лариса Долина жактырып калыптыр Светаны деп эле Светага берип койгонуңар бул болбойт. Бир гана бул жерде Лариса Долина чечип койду дедим. Эмне үчүн анда тиги 4 жюри отурат ал жерде? 4 адамдын 4 ою бар да. Силер ушул жерде туура эмес кылып койдуңар дедим. Качан конкурстар бир мындай калыс болот дедим, калыс чечим кыласыңар. Ооба. Деп анан Сразу эле жана Кайрат Пиримбирдиевдин эмеси, тажрыйбасы дагы, учуру дагы эске келди. Ал деле ошол финалда утуп туруп, бирок башка тиги өз тарабына берип койгонун. Анан КВНде дагы билесиңерби, 5-6 жолу Азия Микс утпай анан уже явный преимущество болгондон кийин эптеп беришти да муну. Эми деген бул деген жана айкөлдүк болуш керек да, айкөлдүк болуш керек, адилеттик деген болуш керек, анан жок биздин эле ырчылар болуш керек деп деген болбойт да. Мен комиссарованы билбейм, мен түшүнүктүүмүн, мен кыргызмын, сиз кыргызсыз, бирок айтып атпайм, мына миңдеген комментарий чогулттум, орустун баары, Украина, Беларустун баары айтып атат, эң татыктуу Бегимай болчу, бул абдан адилетсиз чечимди кабыл алышты деген. Мына атайын бир вортко чогултуп алдым, 871 комментарий чогулттум, бир баары айтып атышат, бул деген адилетсиздик болбойт. Эгерде мындай калыс шоу кылам десеңер, мындай адилеттүү болуш керек. Эмкиде мындай шоуңарды эч ким көрбөй коет. Чын эле ошондой. Бирок шагынгысынбасын, чын айтканда мына бул жюри эмес, бул Долина эмес. Долина да өзүнүн бир жүзүн андан кийин көрсөттү, чыныгы жүзүн. Мына элдин тандоосу, элдин баасы деген ушул жакта. Дагы бир жолу айтып кетейин, бул кыргыздар эмес, казактар эмес, өзбектер эмес, бул орус, Беларус, мындай айтканда славяндар да, өзүнүн улутуна тартайын десең, мына объективдүү калыс өзүнүн ойлорун айтып атат. Ошон үчүн ага сиз вообще сарсанаа болбоңуз. Мен ойлойм, элдин көзүндө эң чыныгы царица, жеңүүчүсү сизсиз. Кудайга шүгүр, чоң рахмат. Ошо мен дагы азыр ойлоп калам, кийин ошол учурда ыйладым, бирок баягы эмоцияга алдырып коет экенсиң да. Жакшы эле өзүмдү кармандым, бирок ошо аягында ошо эмоцияга алдырып, сүйлөнүп, бир сере жаман көрүнүп анан келдим. Келгенден кийин ойлонуп калдым. Бир жагынан албаганым деле туура болуптур депчи. Неге? Себеби дегенде эми сиз айткандай, мен артымда элим бар, үстүндө Кудайым бар дегендей, Кудай өзү колдоп, ошончо жерге баргызып, мен ошол жака алып барып, ошонча деңгээлге жеткизип аткан Кудай. Мына ошол Кудайдын буйругу. Анан кийин менин колдоочуларым бит артымда элим бар деп, сиз айткандай бир эле кыргыз эл эмес. СНГ боюнча бул элдердин баарына жаккан мен болдум. Ошондуктан баягы мени сүйүп, мени жакшы көрүп, угуп аткан андан көрө угармандарым, менин колдоочуларым аман болсун деп калдым да. Ушундай бир тыянакка келдим. Анан сиз айтып кеткендей чоң тажрыйбага ээ болдуңуз. Ооба. Чоң мындай аудиторияга ээ болдуңуз. Албетте. Анан ошол эң мындай эсте калган кызыктуу учурлар кайсы болду ушул шоуда царица сиз үчүн? Кичинекей кезимен бир өзүмдө мечтам бар болчу, дагы бир циркке барсам деген. Ошол тиги съемкада циркке бардык, цирктен съемка кылбадыкпы? Ошол московский цирктен. Ошол жактан съемка кылганда дагы ошондо бир гана айттым. Тиги менин кичинекей кезимдеги мечтам эми мына аткарылып атат депчи. Циркке барсам дечи элем, бирок ошол жактан эмнегедир арстандарды көргүм келчү.
эми аларды көрө албайт экенсиң да, ал жактан съемка болот дегенде ушундай бир сезим болду. И мен дагы циркке кирет экенмин депчи, циркти көрөт экенмин депчи. Бирок ал жакта мен баягы жонглирование берди го мага. Ошону дагы баягы колдон келишинче аткарганга аракет кылдым, бирок эми ал нерсени дагы аткарыш бир заматтар аткарып ийбейт экенсиң, ага дагы мээ башкача иштеш керек экен, колдор башкача иштеш керек экен дегендей, аны деген айлап жылдап үйрөнүшүм керек экен да. Керек дагы. Ооба. Ошол гана мага кызыктуу болду. Царицадан келгенден кийин сизди ютубтан дагы көрдүк, сиз Миланга барып эшиктен ырдадыңыз. Бегимай Турузбекова, Милан, Италия. Площадьта. Мекендештерибиз чакырган. Чакырып Европага жүрүңүздөр, бир 4-5 шаарга келип кетиңиздер, көргөзөлү, конок болуп кетиңиздер деп чакырган болчу. Ана ошондо барганбыз. Барганда ошо биздин кыргыз мекендештер, ошол жактагы жашагандар, анан ошо Миландын эң бир көрүнүктүү жакшы жерин көргөзүштү. Ошол жерин жүрүңүздөр барып келели деп. Ошол жака баргандан өтүп баратканбыз. Өтүп баратсак эле ал баланын ырдап атканын мен көргөн эмесмин. Биз бир топ эле өтүп кеткенбиз жолдошум экөөбүз астыга. Аны өтүп кеткенден кийин баягы үйгө кичине белек бечкек алып алалы деп атканбыз. Анан тиякта карап, биякта карап жүрсөк эле артыбыздан Малика Дина, анан кийин эжелер, ошол жакта жашап аткан эжелер келип калыштыр. Анан Бегимайды ырдатпайлыбы, Бегимайды ырдатпайлы. Кактын ырдатасыздар мени, жүрүңүздөр десем, жок тиги тиякта бир бала ырдап атат. Биякта ошондор ырдай беришет деди көчөдө депчи. Анан десем, ошол жакта ырдап атат, кичинекей колонкасын коюп алып, неме эгер макул болсоңуз сүйлөшөйүн, ырдап бербейсизби деди. Анан кийин апей кандай эми ырдап эле коюңузчу, жүрүңүздөр кетип береличи десем, болбойт. Анан эми ал жактагы мекендештерибиз ырдап бер деп атса, анан кийин атайын чакырып атышса, анан жок деп дей алган жокмун. Анан кайра эми артка барабыз да деп, анан кийин артка барып, анан ошол жактан ырдап бердим да. Ырдап Бегимай биздин ушундай Кыргызстандан келген кызыбыз, ырчы ырдайт, сонун ырдайт, ошо ырдатса болобу десе, макул дептир тиги бала. Анан эгер макул болсо мейли ырдап берейин деп анан ырдап бердим. Анан айланадагылар чогулуп бир башка улуттагы француженкабы же американкабы бир аял ыйлап атыптыр дейт, эми сен ырдап атсаң депчи. Ыйлап алган дейт аябай. Ыйлап алган дейт. Аны деле анан кийин мен видеодон көрүп атпаймынбы? Анан ошону тартып немеге киргизип коюшуптур. Интернетке киргизипчи. Ошол учурда ошо 4 айлык боюмда бар болчу да. Анан ошол жактан ырдап, анан кийин ары кетип калдык. Только Миландан ырдадыңыз, башка Миландан гана ырдадым, жок, башка жактан ырдаган жок. Бирок мен көрдүм, жергиликтүү дагы итальянецтер абдан мындай жакшы эметип телефонго тартып таң калышты да. Анткени бул абдан мындай татаал ыр, We love you деген Христиандын. Абдан жакшы кабыл алды окшойт, итальянецтер. Жакшы эле кабыл алышты окшойт, ооба. Жанан келип айтып атыштыбы, сонун ырдайт экенсиз? Жок, көбүнчө айткан жок. Мен ошо биз ырдап аткан жерде артыбызда ресторан бар экен. Анан ошол жакта элдер көп отурушуптур, тамактанып отурушкан экен. Ошо тамактанып отурган элдер тамактарын унутуп коюп сени карап калышты деп айтышты да. Мен ал нерсени деле байкаган жокмун. Ошо тиги маңдайымда турган аялды деле ыйлап атканын деле байкап турумун. Кийин видеодон көргөзүп атышпайбы? Мына ыйлап атат деп, анан аябай суктанып, тиги жанындагы балдарга ошо айтып берип атыптыр да. Аябай жакшы ырдайт экен, үнү сонун экен депчи. Анан кийин ыйлап ийдим, эми элестеп кеттим деп ошентип айткан окшойт. Ошентип ордагы ыйлап ийди деп айтып беришти. Анан ошол ютубтун комментарийлерин окуп көрсөм, баары айтышты абдан туура мындай эл аралык ырдады, баары түшүнгөндө, бирок Царицадан дагы, ушу Миландан дагы 1-2 кыргыз ырын кошуп койсо сонун болмок. Кичине биздин музыкабызды таанытып, биздин өзгөчө ырларды таанытып деп. Анан негизи ушундай суроо жаралып атат да, эмне үчүн Бегимай азыраак кыргыз ырларды ырдайт деп. Ошо кыргыз ырларын үстүндө иштеп атам да азыр. Анан Кудай буйруса, ошол 13-14 апрелде концерт берейин деп турам. Өзүмдүн биринчи жеке концертимди. Канчадан бери мына кыргыз эли күтүп атат. Бегимай качан концерт бересиң? Качан концерт бересиң? Барат элек, угат элек деп. Анан ошо баягы декретте да жөн отурбастан ыр жаратып
атам Кудай буйруса ошо ырлардын кыргызча ырлардын үстүнөн иштеп жүрөм. Бул авторлук Авторлук ырлар, ооба. Кудай буйруса эми канчасы элиме жагат, канчасы жакпайт аны мен билбейм, эми аны багы угуучулар өздөрү угуп анан чечет да. Колдон келишинче багы жакшы ырлар жаратканга аракет кылып атам. Азыр композиторлор менен, обончулар менен, аранжировщиктер менен дагы акындар менен иштешип атам да. Кудайга шүгүр, азырынча бир канча ырды жазып бүтүп атабыз. Буюрса ошолорду эми багы пачка кылып, чогултуп алып, анан кийин өзүмдүн авторлук ырларыман баштап, анан багы мировые хиты ошого чейинки ушундай концерт берейин деп турам. Кудай буйруса 2 бөлүккө бөлүп. Бул биринчи концертиңиз? Бул биринчи, ооба. Канча ыр жаздыңыз? Өзүңүз сөздөрүн өзүңүз жаздыңыз? Жок, мен ыр жазбайм. Мен бир гана аткаруучумун. Мен ошон үчүн айтып атпаймынбы, акындар менен иштешип атам, композиторлор менен иштешип атам деп, обончулар менен иштешип атам. Мага жазып беришет. Мен өзүм заказ кылам, мындай ыр жазып бериңиз, тигиндей ыр. Же болбосо айтам, мисалы, мага кандай ыр жарашат. Ошого жараша ыр жазып бериңиз деп айтам. Ошондон кийин кээ бирөө өзүнүн багы чыккан ырын уже жазып көптөн бери багы сандыкта жаткан ырларын алып келишет. Мондай ырым бар, ырдап көрбөйсүңбү депчи. Ошондойлор болуп атат, Кудайга шүгүр. Азыр эми эсептеп көрсөм бир 8 ыр жазып коюптурбуз. Уже даяр. Ооба. Жалпы канча болот жаңысы? Апрелге чейин. Апрелге чейин ошо 8 ыр болот. 8 ыр точно, авторский жаңы. Точно, ооба. Кайсы багытта, эмне жөнүндө ырлар? Эми сүйүү жөнүндө, ата эне жөнүндө. Негизи биринчи эле баштаганда мен ата эне деп баштагам. Ата эне. Ошо сизге татыктуу, сизге жаккан ырлар кайсы ырлар, эмне жөнүндө? Жашоо, өмүр тууралуу, сүйүү жөнүндө, жолдошума арнап чыгардым бир ыр, жүрөк ээси деп. Кудай буйруса эми ал жазылып атат. Азыр өткөндө эле студияга барып жаздырып койдум. Эми аны багы оңдоп түзөөлөр, шөкөттөгөн бар да, ошолорду бүтсө анан кийин ал да даяр болот. Кыргызстан жөнүндө ыр жаздым, Кудай буйруса. Эми аны дагы багы оңдоп түзөөчү жерлери кичине көбүрөөк болуп атат. Ошондуктан ага кичине багы убакыт керек. Негизи эле ыр чыгарам десең, ырды чыгарыш оңой эмес экен да. Өзүнчө бир тармакта бул. Өзүнчө бир мындай оор да. Аны да кандай кылып чыгарыш керек, ойлонуп жүрө бересиң, мындай ырдасамбы, тигиндей ырдасамбы деп жүрө бересиң да. Ошон үчүн багы ошентип атып, мына ыр чыгарам, мына кыргызча ырдайм, мына кыргызча чыгарыш керек деп атып ушул убакытка келдик. Менимче ошол Орусиянын жылдыздары сизге жакшы тажрыйба бериши мүмкүн, алар билет да. Кандай аудитория, кандай ырлар жагат, кандай ырлар мындай хит болуп кетет деп. Ошолордон да мүмкүн кандайдыр бир кеңеш сурайсызбы дейм. Эми билбейм, хит болобу, болбойбу, же ырдай берейинчи деп атам. Балким эми ошончо ырдын арасынан бирөө хит болуп кетер. Хит болуп кетсе, хит болуп кетет. Хит болбосо багы альбомдун ичинде жүрө берет да депчи. Багы анан көбүнчө эле сиз айтып атпайсызбы, кыргызча ырдабайт деп айтышат депчи. Мен кыргызча ырдайын десем дагы, эмнегедир эле мындай көп жерден байкайм да, кайра эле англисче сурай беришет. Кыргызча ырдап бересиң, кыргызча ырдасаң, анан кийин айтат. Бегим тиги жанагы Уитни Хьюстондун ырын ырдап берчи, Селин Диондун ырын ырдап берчи дей беришет да. Визитный карточкаңыз болуп калды. Визитный карточка болуп калды окшойт. Анан баары айтып беришет негизи. Сага кыргызча ырдаганга караганда англисче, орусча ырдаган жарашат экен деп айтышат да. Көп адамдардан уктум мен муну. Баягы бул бул тармакта жүргөн адамдардан эмес, жөн гана карапайым элдин арасынан угуп атам да ушундай сөздөрдүчү. Сага англисче жарашат, сага орусча жарашат, сен кыргызча көп жакшы ырдай албайт экенсиң, сага жарашпайт экен, жакшы эле ырдайын дейт экенсиң, ошондой бир жакшы ийине жеткир ырдайын дейт экенсиң, бирок сенин үнүң отурбайт экен, сага жарашпайт экен дегендерди мен көп эле угуп калдым да. Анан кээде тамашалап күлүп калам барган жерлерге. Сиздер мени кыргызча ырдабайсың дейсиздер, анан кыргызча ырдап берсем кайра англисче ырдачы, орусча ырдачы дейсиздер да десем, кырып күлүп калышат да. Анан ошо сиз айткандай визитная карточка болуп калды окшойт. Бирок буйруса жана 8 ырыңыз чыкса, мен ойлойм ошолор дагы визитный карточкага айланганга аракет кылыш керек. Ооба, эми колумдан келишинче аракет кылам. Ооба, ал убакыт менен келет. Анан ушул кыргыз ырлар, музыка жөнүндө сөз кылсак, эмнегедир мына казак бир туугандарыбыз мына Димаш менен мындай эл аралык деңгээлге чыгып кетти.
өзбектөрдүн биздин туугандарыбыз дагы эл аралык деңгээлге ушул кыргыз ырчыларга музыкага сиздин оюңузча эмне жетпей атат? Ушул бир эл аралык деңгээлге чыгып биз дагы мындай эл аралык коомчулукка таанымал болуш үчүн эмне жетпей атат деп ойлойсуз? Биз жөнөкөй ырларды көп ырдайт экенбиз да. Ойлоп көрсөмчү, мындай карап турсам, бизге диапазондуу ырлар жетпейт. Ал кандайча диапазон? Мындай Диапазону кенен. Мисалы байкайсызбы, көп эле конкурстарга барганда ырчыларды жанагы мисалы голосту алалы. Голосту алган, ну-ка все вместе алганда деле бүт эле баягы тура беришет, карабай голосто именно креслолор тегеренбей тура берет да. Эмнеге дегенде ошол жерде бир мындай эң бийик нотаны күтүп тура беришет. Азыр могу бийик нотаны алса, эгерде ошо бийик нотаны четко алса, точно алса, мен точно кнопканы басам. Ушул ырчыны мен тандайм деп тура алышат да. Мен көп жерлерден байкайм ушундай. Бизде Кыргызда андай ырлар мындайча айтканда бар болсо болгондур. Эски ырлардан бардыр, бирок жокко эсе да. Ошондой бир мындай конкурстук ырларды көбүрөөк жаратсак, анан ошондо биле эл аралык деңгээлге чыгабызбы деген ой бар. Ошол жетпей атат турбайбы? Анда бул конкурстук ырларды көбүнчө жаратканга аракет кылыш керек да. Бийик ноталарды, ошондой бийик ноталарды көбүрөөк ырдаганга, анан бир обондорундагы, аранжировкаларындагы бир башкача стилде жазса, анан кийин ошондо бир эл аралык деңгээлге жетебиз го, чыгабыз го деген ой бар да. туура айтасыз. Анткени обондору боюнча айта албайм. Сөз мааниси боюнча кыргыз ырлары абдан философиясы терең. Ооба. Эми өзбек туугандар таарынбас, бирок аларда кичине мындай той ырлары көбүрөөк, кичине мындай жыргап, а бизде мындай отуруп алып, эми көчмөнбүз да, жайлоонун тоонун этегине чыгып алып, башына чыгып алып ойлонуп, бул жашоонун негизи смыслы эмнеде деп ойлонобуз. Ошондой мындай философиялык күчтүү да. Бирок чын эле сиз айткандай мүмкүн жанагы диапазонун болобу, обондорун болобу ошону түздөтүш керек да. Өзүңүздүн эң жаккан сизге жагымдуу кыргыз ыры кайсы? Гүлнур Сатылганова эжебиздин ырлары менен чоң ойгом. Гүлнур эжекебиздин мага репертуары көбүнчө жагат да. Бир жаккан ыр мага Ыр-майрамды аябай жактырам да. Ыр-майрам салтанат. Рыскелди Осмонкулов айырдаган, Актан Исабаевка экөөбүз ырдаган, анан Адил Чекилов болуп ошо үчөө трио менен. Сөзү менен обону мындай бири-бирине айкалышкан, төп келишкен ыр да. Ошолорду мен жакшы көрөм. Мен сураган себебим, мына айтып атпайсызбы, мүмкүн аранжировка башкача, үнүн башкача. Мына сизде ошол диапазон бар, буюрса. Жаңы дүйнөлүк мындай тенденцияны, конкурстун тенденцияларын билесиңиздер. Мүмкүн биздин эсте калган ырларды бир аранжировка менен ырдап көрөйүн деген пландар барбы? Эгерде бар болсо, кайсы ырды ырдамаксыз? Эми билбейм, бирок азырынча антип деле ойлой элекмин. Бирок көп айтышат, ошо эски ырлардан бир жаратып көрбөйсүңбү депчи. Эми антейин десең, мындай да маселе болот да. Мисалы эски ырларды алып туруп бир башкача кылып ырдайын десең, аны дагы мисалы автору жактырбайт. Ушундай бир моменттер болот экен да. Мисалы ошол эле Алтымыш Кадыровдун же болбосо Рыспай Абдыкадыровдун ырын алып туруп ошол ырды бир башкача кылып өзгөртүп ырдайын десең дагы улуу муундагы адамдар жактырбайт экен. Ырды бузуп койду депчи. Ырдын обонун бузуп койду. Ошо обонун бузбай эле ошол эле өзүнүн эски обону менен ырдаш керек болчу дешет экен да. Бул эми бир муунду угуп берсек болбойт го дейт. Жаш муунга көрсөтүш керек, ачыш керек. Ошону дагы болбойт, бир эле муундууну уга бергенде эми алдыны көздөй жылышыбыз керек да десең дагы кээ бир адамдар мисалы түшүнбөйт экен анычы. Анан ошондуктан мен кээде ойлоп калам, эгерде андай боло турган болсо, андай жакпай турган болсо, анда жаңы эле ыр жаратыш керек окшойт депчи. Жаңы эле
жакшы мисалы американский ырларды, Европадагы ырларды угуп, көрүп, салыштырып, мына Турциядагы ырчылардын ырларын салыштырып көрүп, анан кийин бир жакшы диапазондо жакшы ыр жаратса болот деп ойлойм. Анан башка бирөөнүн ырын уже ырдаганда башкача кылып өзгөртүп ырдайын десең, ал авторго жакпайт. Анан авторда мисалы тил угушуң мүмкүн, же болбосо ырдаба деши мүмкүн да. Ошондуктан жаңы эле ыр жараткан оңбу деп ойлойм да. Мүмкүн авторлордун макулдугун алып жасаса болот. Анткени мен азыр YouTube'дан көрүп атам, жасалма интеллект деген абдан популярдуу болуп атат. Ошол эски ырларды, жаңы тенденцияларды, жаңы агымдар менен мындай технологиясы менен чыгарып тур, абдан мындай жакшы болуп атат. Эми жасалма интеллект, есть жасалма интеллект. Живой ыр, есть живой ыр дегенде мен ойлойм, ошо идеясы жакшы, бирок мындай исполнениясын башкача кылып койсо туура болобу деген ойдо сурап аткам. Эми ал дагы болушу мүмкүн, бирок ошо жасалма интеллектти деги азыр жактырбай атышпайбы? Жасалма интеллект деле жактырбай атышат. Эми жактырбайт, бирок бул деген заманбаптын талабы. Андан коркуп да катышпайбы? Жасалма интеллект. Ал уже эмебизге келди, турмушубузга келди, кетпейт, только көбөйөт. Андан көрө аны пайдаланып, кандайдыр бир жакшы эмелерге оң жагына келиш керек деп ойлойм. Ооба. Анан ушул дүйнөлүк ырчылар жөнүндө сөз кылсак, эң күчтүү дүйнөлүк ырчы, эң үнү менен күчтүү деп кимди эсептейсиз? Уитни Хьюстон деп эсептейм, Селин Дион деп эсептейм. Ошон үчүн ошонун ырларын өзгөчө ырдайсыз да? Мен мектепте окуп жүргөн кездеримден бери угам да ырларын, ошон үчүн. Баягы мен кулагыма да сиңип калган. Ошондон да ойлойм, азыр баягы акценти жок ырдайсың дей беришет да, ошондон улам да баягы кичинекей кезимен угуп жүргөнгө дайыма ошо менин тилим дагы жакшы жатыгып калса керек деп. Ошолордун арасынан эң кыйын ыр сиздерге эң кыйын болгон ыр кайсы болду? Мен билбейм, Уитни Хьюстонун ырларын ырдап эле жүрөм, бирок кыйын эле, абдан кыйын. Селин Диондукун эле ырдап жүрөм, бирок Селин Диондун All by Myself деген жакшы ыры бар. Ошолорун мен ырдай элекпи, бирок көп суранып калышат да, ошону ырдап көрбөйсүң деп. Анан Лара Фабиан Адажо деген ыры бар. Аны мен 2011-жылы конкурста бир ырдагам, Көлдө. Анан эми аны азыр кайра эми иштеп чыгыш керек да. Аларды ошол учурда 11-жылы ырдагам, ошондон бери ырдай элекмин. Бирок элдер көп суранып калып атышат, ошо Адажону ырдабайсыңбы? Сага жакшы отурат үнүңө депчи. Ошону бир мындай карапайым эл айтканда таң калып кетесиң да. Баягы музыкалык бир мындай өзүнүн түшүнүгү жок эле адамдар ошондой угуп туруп, ушул сага жакшы жарашат моголорду ырдасаң, сен сону ырдайсың дешсе, таң каласың да. Карасаң баары бир ошон үчүн айтылат экен да, баягы эме эл сынчы деп коет го. Ооба. Анан туура айтасыздар деп коем. Кудай буйруса эми Адажону дагы сиздерге кайра жаңыдан ырдап бергенге, буйруса бир концерт ырдап бергенге аракет кылам деп, ошентип обещать этип койгом, эми ошону дагы бир аткарышым керек да. Мүмкүн апрелдеги репертуарга кошуп коесуз, Балким кошуп коем. Убакыт бир айдай бар экен. 2011-жылкы конкурста айтып кайттыңыз, ошол конкурста сизди адилетсиздик менен кылаткан конкурспу? Ооба, ошо Адажону ырдаган болчумун да ошондо. Адажону ырдап, анан кийин мен орунга илинбей калгам. Ошону кеңири айтып берсеңиз, эмне конкурс болгон? Ысык көлдө кадыр түн деген болчу эле го бизде. Ошо Ысык көлдө кадыр түн ар бир жыл сайын өтчү. Анан ошого катышып калдым, анан кийин жюрилер тарабынан калыссыз болуп калган да чечим. Несправедливо болуп калган. Ошондон кийин анан мен бир жолу ырдадым, чыктым, кеттим сахнадан. Ошол боюнча сахнага чыккан жокмун. Кийин баягы поощрительный деп белек беришти. Ошол белекке да чакырышты, мен чыккан жокмун ал белеккечи. Эмне үчүн адилетсиздик болуп калды? Эми жок дегенде баягы экинчи номерди алам го деп ойлогом. Бирок аябай өзүмө ишенип барган болчумун. Жок, мен жок дегенде баягы баш байгени албасам дагы, биринчи орунду албасам дагы, эми экинчи орунду алат болушум керек деп баргам. Эми ал жакта мен ойлойм, коррупция жолу менен эле болуп калды депчи. Мен ошо Адажону ырдаганда ошол жерде бир 80% эл туруп кол чапкан болчу. Анан сахна менен элдин ортосунун аралыгы аябай алыс эмеспи? Анан туруп алып кол чапканда мен аябай таң калдым да. Анан ошондо Нурзат Токтосунова эжебиз алып баруучу болчу. Анан Нурзат эже айтып атпайбы, ой бегим ай көрдүңбү, элдер сага туруп кол чапып атышат. Бул
бул уже жеңиш депчи. Эл сага туруп кол чаптыбы, бул уже жеңиш деп анан жюрилердин баягы айткан сөздөрүнө, чечимине сен көңүл бөлбөйлө кой деп айтканы ошо азыркыга чейин эсимде да. Анан бирок ошондо дагы аябай ыйлаган болчумун. Эмнеге мен ушунчалык билбейм, колумдан келишинче жакшы ырдадым, бирок эл туруп кол чабат дагы эмнеге жюрилер тарабынан эч кандай бир мындай калыс жок болуп калды деп аябай ыйлаган болчумун. Ошондо бир жагынан ушу катышпай деле койсом болмок экен деп калат экенсиң да. Баягы сенин талантыңды баалабаса, сенин талантыңды көрбөсө, көрмөксөнгө салып коюшса, анда сен эмнеге ырдайсың анда? Сени мисалы сен уксун деп ырдайсың да, сенин талантыңды бааласын деп ырдайсың. Жөн эле чыгып алып эле кыйкырып ырдай бербейсиң да ар кимгечи. Сен да уга турган кишиге ырдайсың. Баягы сууну деле сиңген жерге септеп коет го, ошол сыяктуу эле да. Бизге дагы ошо Кудайдын берген таланты да. Кудай берген талантты элге берейин дейсиң, элге жеткирейин дейсиң, элдин көңүлүн ачайын дейсиң, кээ бир жерлерде бир алакыстайын дейсиң. Ошондой учурларда баягы сени укпай коюшса, бул дагы сахнада ырдап аткан, өзүнүн талантын тартып аткан адамга дагы бир мындай көңүлүн оорутуп коет да. Анан ошондо мен аябай көңүлүм ооруп калыптыр. Ошондон кийин бир да конкурска катышкан жокмун. Ошол жюриде дагы өзүнүн бир Лариса Долинасы бар болчу деген чынбы? Эми ошондой болсо керек да. Ошондой болгончунан ошол калыстык болбой калды да. Анан 6 жыл сиз сахнага көрүнгөн жоксуз. 6 жыл эмне кылдыңыз? 6 жыл үй бүлөлүк эле жашоо болду. Турмушка чыктым, кыздуу болдук. Анан кийин кызым менен үйдө болуп эле баягы үй кожойкеси болуп, уйсап, баягы эл катары дегендей, уйсап, мал багып, жолдошум мал менен болчу. Мен болсо уйсап, үйдө кызым менен, анан апамдын жанында болуп ошентип эле жүрдүк. Баягы күнүмдүк эле жашоо. Бирок ырчы болом деген кыялыңызды таштаган жоксуз. Жок, таштап койгом да. Таштап койгом. Уже болду, ырчы болбойм, ырдабайм, бүттү. Эми эч ким укпагандан кийин, эч ким сенин талантыңды баалабагандан кийин жөн эле жүрө бересиңби? Эми сахна деле билбейм, буйрук эмес окшойт деп ошентип жүрдүм. Анан ырдабай жүрүп эле анан 6 жылдан кийин келип леченияга келип эле анан кийин парктан ырдап калдым да. Ынтымактан. Ынтымак парктан ырдап калдым. Анан ошентип эле жылдызым жанып кетти. Көрсө мен унутуп уже бүттү, таштап койгондон болду, бүттү, ырчы болбойм деп койгондон кийин көрдүңүзбү, баягы бул жерде дагы Кудайдын өзүнүн планы болчу экен да. Что не делается, то делается к лучшему деп коет белебиздар. Ошондой болду да. Анан эми азыр Кудайга миң мертебе шүгүр кылам. Чоң рахматымды айтып келем азыркыга чейин. Бирок апаңыз мурда жакшы ырчы, мындай жакшы ырдайт болчу деп айттыңыз. Апам ырдайт, апамдан өткөн мага. Талант өткөн. Негизи эле мындай карап отурганда биз кыргыздар негизи эле өзүбүз таланттуу элбиз го. Анан апам, атамдын деле бир туугандарынын арасынан бар ырдагандар бар, комузда ойногондор бар. Апамдын тарабынан апамдын сиңдилери бүт эле ырдашат. Апам эң улуусу. Апамда мурда тайкем бар болчу, ал киши каза болуп калды. Андан кийин эле апам да, апамдан кийин сиңдилери, инилери бар. Сиңдилери, инилери бүт эле ырдашат. Өзүбүздө, үйүбүздө багы той болгондо, жакшылык болгондо бизге ырчынын деле кереги жок да. Тамаданын деле кереги жок. Өзүбүз эле багы чогуу отуруп эле өткөрүп коебуз. Анан бирок алардын ичинен апам эң жакшы ырдаган апам. Өзү дагы жаш кезинде сахнада жүргөн. Бизде райондук сахнада көп жүрүп, көп ырдап калган. Көп концерттерге Нарынга чейин барып концерт койчубуз деп айтып калат да азыр. Аябай сонун ырдайт. Көркүң бир көздү талдырган, көк үчкөн сенсиң ойлосум. Көктөн бир сызып качырган, көк шумкар болуп ойносум. Көңүлдү толуп кирип басат, көрүшпөйбүз деген сыйба, деген сыйба, деген сыйба, деген сыйба. Эми азыр
бир дуэт жаратсакпы деп ойлоп атам. Апамдын дагы бул кыялы. Баягы жаш кезинен кыялы болчу, сахнага чыксам, ырдасам дегенчи. Азыр ойлоп коем, ошо тайнем апама уруксатын берип койгондо, ооба мейли барып оку, ырчы бол, мейли кызым, ошо эмнени көздөсөң ошого жет, мен сен үчүн сыймыктанам дегенинде, балким апам азыр жок дегенде эле бир мамлекеттик бир сыйлыкка ээ болмокпу деп ойлойм да. Ошо азыркы биздин талант ачылмак. Гүлсүн Мамашева эжекебиз деген, Саламат Садыкова эжекебиздин ушулардын бир катарында, ушулардын катарын толуктаган бир ырчы болмок болуш керек деп ойлой берем да азырчы. Анан тайнем илгерки кишилер эми ушундай экен да, жок ырчы болбойсуң, кой. Артист болот деген эмнеси уят. Ооба, сен эмне мен шерменде кылайын деп атасыңбы деп эле анан тайнем болбой коюптур. Болбой койгондо эле апам мейли деп эми ал учурда ушундай болчу экен да, баягы апасы эмне десе, атасы эмне десе, ошолордун сөзүнөн баягы кайтпай. Жок, ушундай болчу. Мейли деп. Ушундай тарбия алганбыз да. Ушундай тарбия алганбыз да. Апам ошон үчүн анан баягы тайнемден коркуп, анан кийин кокуй артист деген жаман турбайбы деп анан кийин ырдабай койгон да. Азыр эми ошондон берги кыялы да, баягы сахнага чыксам, мен чыкпасам дагы ошо кызым чыкса дечү экен да, меничи кичинекей кезимен баардаганын байкап калганда. Анан азыр ошо апамдын деле эми канча жылдык өмүрү калды, ким билет. Кимибиз эртең эмне болуп кетебиз, эч кимибиз билбейт экенбиз. Анан ошо апамдын көзүнүн тирүүсүндө бир дуэт жаздырып койсокпу деген бир оюм бар. Азыр Кудай буйрса жазылып атат. Эми ал ырыбыз даяр болсо, анан ошо апам экөөбүз бир элге тартууласак деген сонун идея. Апаңызга чоң алкыш. Жүздөн ашып өтсүн. Обязательно жүздөн ашып өтсүн. Сонун анан сизге дагы мындай эркиндик берген турбайбы, Ооба. Жана тандоодо эркиндик, ошо эркиндик берген үчүн талантыңыз чыккан турбайбы элге? Апам баягы өзүнүн башынан өткөндүктөн мени колдоп келет да азыркыга чейин. Жок, Бегимай ырдаш керек, Бегимайга тийишпегиле, алаксытпагыла, ырдашы керек деп турат да. Анан жолдошум дагы баягы апамдын ою менен бир. Ошентип колдоп турушат, ошондуктан эми Кудайым ошо. Жолдошуңуз дагы толук кандуу колдоп берип атабы? 4 жыл мурда чогуу бир интервью кылганда сиз айттыңыз эле, ошо мен пландар сураганда айттыңыз эле, ошо жолдошум эгерде уруксатын берсе, анда ушул ырчылык эмеге жолго түшүп алам. Улантам деп. Улантам. Эгерде бербесе, улантпайм деп. Если супруг мне разрешит, если супруг меня поддержит, как мои родные, как мама, я готова. Демек бериптир да. Ооба, уруксатын берди, колдойм деди. Ошондуктан баягы улантып келатабыз, Кудайга шүгүр. Эми баягы жолдошум ушунусунан жазбаса экен, эми көз тийбесин деп турам, Кудайга шүгүр. Колдогон үчүн мени менен чогуу жүрөт. Рахмат, чындыгында. Рахмат. Артист жөнүндө айтып кеттиңиз, сиз жана жылдыз болгондон кийин эми киного да тартылганга сизди чакырып атат. 1-2 канча 3 кинода тартылдыңыз. 6 киного тартылдым. Уже 6 киного. Мен көргөнүм 3 кино. Анын ичинде башкы ролдо 4-өндө башкы ролдо болдум го дейм. 2-өндө эпизод болду. Кандай экен ошол багыт? Жакдыбы сизге? Киного тартылган негизи мага жакты. Ооба. Азыр багы мына көптөн бери киного тартылбай калдым. Канча 1 жыл болдубу? Тартыла элегиме чакырып сунуштар түшө элек. Сунуштар түшсө дагы деле тартылсам деп ойлоп отурам. Аны дагы баягы киного тартылардын алдында эми өзүңдүн тиги жолдошуңдан уруксат аласың да. Анан башында киного тартыларда жолдошумдан тоже уруксат алгам. Уруксат алып эмне кылалы деп барып режиссер менен чогулуп, оюн угуп, кандай сценарийин окуп, анан анда да уруксатын берген. Ооба, эгерде өзүңө жакса, тартыла бер деп. Бирок эми бизде негизи эле кыргыз кинолорунда көп деле бир мындай уят сыйт дегендерди тартпайт го. Өзүбүздүн баягы менталитетибизге туура келген кинолор тартылат да. Анан ошондуктан да жолдошум макулдугун берген. Анан 1 киного тартылдым, анан 2 киного тартылдым, 3 киного тартылдым, анан жагып кетти. Анан эгер көңүлүңө туура келсе, жакса, тартыла бер деген. Ошентип атыр 6 киного тартылып коюп турмун. Эми сунуштар түшө элек, эгерде сунуштар түшүп калса дагы деле тартылсам деген негизи оюм бар да. Эми бул кино баягы бизде бул тарыхта кала берет. Менин неберелерим Кудай буйруса, чөбөрөлөрүм дегендей көрөт.
Эми биз деле канча жашка чейин жашай берсем бир Кудай билет. Анан ошо тарыхта кала берсе, биз деле азыр мисалы илгерки кинолорду көрүп атпайбызбы? Бул Жамал Сейдахматова, бул дагы тигил бул деп баягы көрүп атабыз го. Ошондой эле, ошол сыяктуу эле мен тартылган кинолор дагы эми кийинки биздин артыбызда келаткан муундарга кала берет деп ойлойм да. Ошондуктан баягы атым чыга берсе депчи, тааныла берсем, бардык жагынан таанылганга аракет кылсам деп, жакшы жагынан деп тилек кылып атам. Тем более кинонун азыр деңгээли буюрса өсүп атат. Кудайга шүгүр, көп жакшы. кинолор тартылып атат, ушул тармак жакшы өнүгүп атат. Ошон үчүн сизге ушул жактан дагы ийгилик. Анан ыр боюнча алгачкы пландарыңыз. Мына концертти айттыңыз. 13-14 апрелде каякта? Филармонияда. Кыргыз улуттук филармонияда. Сиздин жеке концертиңиз, Сиз менен кошо бирөөлөр чыгабы дагы, только сиз? Коноктор болот. Мен 2 гана ырчы чакырдым. Гүлнур Сатылганова эжекемди чакырдым. Анан Кумар Асановду чакырдым. Кумар Асановду баарыбыз билебиз, тааныйбыз. Ошо Кумар Асановду чакырдым. Ал Кумар экөөбүз баягы бирге окуп, экөөбүз бирибиз жакшы билебиз, ошондуктан Куренкеевди чогуу окуганбыз. Ооба. Анан ошол ырчы жигитибизди чакырдым. Анан Кудай буйруса мен өзүм эле болом, ошо үчөөбүз эле болобуз. Ошол концерттен тышкары кандай пландар барбы? Концерттен тышкары деле азырынча план деле жок, план кое элекмин. Мен мурда деле айтып жүрчүмүн, негизи план койгон мага жарашпайт депчи. Бирок ыр жолунан тайбайсыз. Ыр жолунан тайбайм, албетте, колумдан келишинче дагы бир жакшы ырларды жаратканга аракет кылам. Жанагы 8 ырды жазсаңыз уже бир альбом болуп калат экен да. Бир альбом кылып чыгарасызбы? Эми азыр жанагындай дисктер жок да уже, бирок альбом катары болсо альбом болуп калат экен. Эми ошол ырларымды элге тартуулап, анан эми азыр чекитинен баягы дистрибуцияга берип атам. Ошо 8 ырымдын ичинен жок дегенде бирөө хит болуп берсе деле мен үчүн аябай бир жеңиш болот эле да. Ооба. Баягы текке кеткен жокку деп калат элем. Баягы иштеген ишим, ошол ырларымдын, иштеген ишимден бир үзүрүн көрүп, элге бир жагып берсе ырларым деп аракет кылып атам. Анан эми могул ырларды жаздырып, элге тартууласам, анын ичинен дагы көрөт элем да, кайсылыр баягы менин мага көбүрөөк үнүмө отурат. Кандай, кайсыл жанрды тандасам болот депчи. Эми азыр баягы ар кандай ырлар эле жаратып атам. Ырдап көрө берейинчи депчи. Ырдап көрө берейин, кайсынысы элге жагып кетет. Анан ошол тарапты тандап, анан ошондой ырларды жаратканга аракет кылам да, мындан арычы ошентип иштегенге аракет кылам. Жанагы Whitney Houston, Селин Диондорду визитный карточка деп атпайсызбы? Ооба. Мындай изилдеп көрдүңүзбү? Алардын мындай авторский укуктары бар да. Аларды негизи ырдап туруп, YouTube'га жүктөп, дистрибуция кылса болот бекен аранжировкасы менен? Тияктын макулдугун алып болот бекен? Жок, эгерде тияктын макулдугун алса болот го дейм, а негизи мындай жүктөгөнгө болбойт. Мен байкап калам да, башка ошолордун ырларын ырдап туруп анан кийин киргизип койсоң, мисалы неме болбой калат, көрбөйт, блоктолуп калат да. Алардын гонорарлары чоң да бирок. Ооба, албетте. Ошон үчүн мындай биздин авторлук ырларды эле жазып жүктөгөн оңой дейм, Ооба. Авторлук ырларыңды жүктөсөң, эми бул өзүң эле пайда да. Ооба. Анан дагы жакын арада канча 2 жыл болуп калдыбы? Мындай мамлекет жактан дагы сизге абдан жакшы көңүл бурулду. Ал убакыттагы министр Алтынбек Максутов сизди кабыл алып, анан өзүнүн дагы үмүттөрүн айтты, жанагындай мамлекеттик сыйлыктарга буйруса бегима ээ болуп калабы деп. Певица народа, ты от народа вышла, поэтому мы очень гордимся, у тебя голос особый. Очень сильно стараюсь, я надеюсь, что победа за мной. Я думаю, она обязательно получит госнаграду. У нас есть медаль Данка за особую заслугу. Азыр мамлекет жактан кандайдыр бир кызык жардамы бирдеме болуп атабы ошол? Ал эч кандай деле жардам болгон жок чындыгында, бирок баягы концерттик программаларга кошуп, ошо конкурстарга кошуп турабыз. Жок, конкурстарга эметкен жок. Конкурстардан мага өздөрү «Голостон» чыгышкан, редакторлору чыгышкан, «Ну-ка все вместе»ден чыгышкан, мага мына былтыр эле чыгышты, анда мен кош бойлуу болчумун. Кош бойлуу болгондугума байланыштуу мен бара алган жокмун. Бирок пландарга коюп койдуңуз да, эгерде? Пландарга коюп койдум негизи барып келсем деп. Анан негизги менин максатым, негизги оюм Америкага чыксам, бир Европага чыксам деген оюм бар да. Бир ошол жактагы конкурстарга чыгып, бир мындай өзүмдү өзүм көргөзүп келсем, талантымды сынап келсем, кыргыз элимди, жеримди бир таанытып келсем, мына
бизде кичинекей Кыргызстанда ушундай ырчылар бар, ушундай таланттуу айымдар, мырзалар бар деп биримдей көргөзүп келсем деген бир жакшы максатым бар. Эми Кудайдан тиленип турам. Азыр кичине кызымды чоңойтуп, өзүмдүн ырларымды жарата берейин. Эми бунун баары баягы этап менен да. Эми ал жакта биздин чоң эмелер бар. Диаспора. Диаспоралар бар. Ошолор мүмкүн сунуштайт бирдеме, мүмкүн программаларын көрөт же өзүңүз интернеттен карап атасызбы? Эми балким сунушташы деле мүмкүн, сунуштап деле калар, анан биздин министрликке деле барып кайрылса болобу деп ойлойм. Баягы кандай конкурстар болуп атат болсо, биримдей мени эске алып коюңуздар депчи. Ошо барып келсем деп айтсамбы деп да жүрөм. Эми анын баары алдыда. Кудай буйруса деп атам. Эми Кудай ушул менин оюмду дагы ишке ашырып калар деп атам. Анан жакын арада 19 мартта жанагындай благотворительный концерт болот экен. Ошол жөнүндө дагы айтып кетсеңиз. 20 мартта деп атышат. Благотворительный концерт. Бул концертке мен былтыр да катышкан болчумун. Быйыл дагы өткөзүлүп атат. Бул баягы жаман оору менен ооруган, көбүнчө рак оору менен оорушат го. Ошо рак оорусу менен ооруган балдардын фондуна бул жүктөлөт деп бизден түшкөн баягы каражат. Анан ошого чакырышкан, былтыр ырдап берген болчумун. Былтыр дагы филармонияда, Кыргыз улуттук филармонияда концерт болгон, ошондо былтыр ырдап бергем. Эми быйыл дагы Кудайга буйруса чакырып атат. Эми бул жакта баягы определенный бир өздөрүнүн көздөгөн ырчылары бар экен да. Кайсы ырчыны жактырышса, кайсы ырчыны баягы көбүрөөк эл жактырса дегенде, көбүрөөк укса, ошого жараша буйруса 20 мартта концерт болот. Концертке бардыгыңыздарды чакырабыз, келип өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошуп, ошо биздин кичинекей бөбөктөрүбүз, балдарыбыз оорубасын деп, ошоларга бир кичине болсо да 1 сом болобу, 5 сом болобу, 100 сом болобу, кандай сумма болбосун, бул балдарга бир биздин чоң жардамыбыз болуп эсептелет экен. Ошондуктан баардыгыңыздар келиңиздер, келип жакшы концерт болот, келип көңүл ачып кетиңиздер. Көңүл дагы ачып кетесиздер. Анын үстүндө кайра мына ороз айы да болуп калат экен. Анан ороз айында дагы ошо биримдей баягы биз садака деп да коебуз го, ошондой бир кайрымдуулук кылып, балдарга бирке болсо дагы пайдабызды тийгизели. Туура, Бегим айымды колдойм. 20 мартта ошол кайрымдуулук концерт болот экен. Анан дагы урматтуу көрөрмандар, 13-14 апрелде мына Бегим Турузбекованын жеке сольный концерти болот экен. Эң биринчи баарыбыз ошол концертке барып, эң биринчи Бегим айдын автордук өзүнүн ырларын, кыргызча ырларын угуп, 8 жаңы ыр болот экен. Ошону албетте келип колдоп, угуп, өзүбүз дагы мындай музыкага ээ болуп, ошол албетте келип кеттиңиздер. Биздин интервьюбуз, маегибиз соңуна чыкты. Эң аягында Бегим айга бир кичинекей бир немен бар эле, суранычым бар эле. Мүмкүн ушул 8 ырдын биринин бир куплетин ырдап берсеңиз, мындай ачып берсеңиз, интрига кылып, ушундай ырлар болот экен деп, ошондой баарыбыздан сураныч, достор. Бул өмүр деген ырым бар. Ошо бул өмүр деген дистрибуцияга бергем, ал чыккан уже. YouTube'да бар бул. YouTube'да бар. Бул өмүр деген ыр сөзү Жылдызбек Турсунбаевка таандык, обону болсо Андрей Догайга таандык. Жанып турган ар бир таңда кайра күн шоласы жаркырайт, жашап жаткан ар бир жанга чексиз кубаныч, бакыт дамын тартуулайт. Эмгек кылып сен да талба, майда кыялдарга байланбай, болбос ишке капаланба, ар бир күнүңдү тосуп алган майрамдай. Чынында максатыңа ишенгенде жеңесиң барын, келет ошол убагың балбылдап. Жүрөгүңдө көйүп турсун махаббат жалын, бийик болсун ураның. Келгиле өмүр барда, ынтымак менен дайыма. Кылалы талбай элге пайда, алдыга умтулат өмүр дайра. Андыктан сен да багынбай, жеңишке жетип күлүп жайна.
ушул сыяктуулар болот. Сонун Чоң рахмат. абдан мындай чоң рахат алдым. Бегимай айым, сизге дагы бир жолу чоң рахмат. Кааларым ушундай ырлар менен Бишкекте стадион чогултуңуз. Чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Кыргыз ырларыбызды кыргыз элибизге жеткирип, анан буюрса сиз айткандай Америкада, Европада, ошол жакта бир чоң конкурстарда жеңип, аякта концерттерди жеңип, кыргыз элибизди көрсөтүп, мына Кыргызстанда ушундай жылдыздар бар экен деп барып турсун. Биз эң башынан чогуу баштаганбыз. Ошондой эле абдан чоң тилектеримди, өзүм каалоолорумду айттым элем. Буюрса көбү мына ишке ашты. Эми буюрса ушул Америка, Европа деген бул такыр башка деңгээл, такыр башка аудитория. Эми буюрса талантыңыз бар, мындай колдогон жакын адамдыңыз бар, өзүңүздүн мындай эмгегиңиз бар. Ошонун баары, самый главный ушул жылдыздар бир немеге туруп берсе, сизге ийгилик, буюрса сизди ушул чоң сахналарда көрүп жүрөлү. Кудай буйруса чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Сиздерге дагы чоң ийгиликтерди каалайм. Каналыңыздар ар дайым алга жүрө берсин. Иштеген ишиңиздердин ушу үзүрүн көрүңүздөр. Сиздерге дагы чоң рахмат, урматтуу кыргыз элим. Кармаган орозоңуздар бардыгыбыздын орозобуз кабыл болсун. Ушу ороз айында эмне тилек кылган болсок, ошолордун баарын Кудайым кабыл кылсын. Үйүбүздө, үй бүлөбүздө тынчтык болсун, дүйнө жүзүндө тынчтык болсун деген, анын ичинде биздин кыргыз элибизде, жерибизде тынчтык болсун, аман эсен бололу. Ар дайым жакшылыктарда гана жолугушуп жүрөлү. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Айтканыңыз келсин. Чоң рахмат.